Так, достор, саламатсыздарбы? Бүгүн мен Бишкектемин. Бишкекте мына Кыргызстандын башкы салык кызматынын имаратынын алдында турам. Эми айрымдар айтып калышат, ушу ыдырыс сүйлөгөндөн башкага жарабайсың деп. Не жакшылык кылып койдуң деп. Эми ошол колуман ушу суроо берген келет экен, анан сүйлөп берген келет экен. Анан ушул суроо бергеним, сүйлөп бергеним сиздерге маалымат катары жардам болсо болду, болбосо жок. Азыр мен салык кызматынан неге келдим? Келгеним себеби мындай. Салык кызматынын төрагасы Алмамбет Чыкмаматов келгенден бери, ушу кызматка келгенден бери жанагы салык системасын санариптештирем, анын ушу салык төлөөнүн жолдорун жөнөкөйлөштүрөм, жеңилдетем деген амбицияларын, ушундай максаттарын, ой мүдөөсүн айтып келатат. Бирок ал толук өтө жакшы ишке ашпай атат, ачык айталы. Мисалы, салыктын азыр кече жакында жарыя чыкты, салык кызматына декларацияларды толтуруу мөөнөтү бүтүп баратат, тезирээк толтуруңуздар деп чыкты. Салык кызматына ошол салык декларациясын толтуруу ушунчалык татаал, аны салык кызматынын айрым кызматкерлери дагы ошону сабаттуу толтура албаса керек. Бул ушунчалык бир химия сабагында эле бир татаал бир процесске айланып калды. Ошону жөнөкөйлөштүрө албай жатат. Экинчиси, жеке бардыгыбыз азыр дээрлик жеке ишкер болуп калдык. Ошол жеке ишкерлердин бардыгы үчүн, мисалы бирөөдөн акча алса, бирөөгө кызмат көрсөтүп ошонун акысын алса, анын шот фактурасын жазыш керек. Шот фактура жазуу тозоктун тозогу дагы деле. Бул жөнөкөйлөштүрүлгөн жок. Андан сырткары азыр дагы бир маселе чыгып атат. Кыргызстан азыр мыйзам кабыл алган. Машиналардын транспорт салыктары бүт жоюлсун деп. Жоюлду. Бирок анын пениясы, жанагы тууму жоюлбаптыр. Негизги жанагы карыз жоюлуптур, бирок тууму жоюлбаптыр. Ушул жерде менин оюмча логика жок. Негизги сумма жоюлгандан кийин, мисалы мындай, менин негизги күнөөм жоюлгандан кийин, анын башка эмелери да жоюлуш керек да. Сен күнөөсүзсүн деп коюш керек да. Мен кечириле турган болсом, мен анда кечирилишим керек. Анан жарым-жартылай кечирип, жарым-жартылай кечирбей койгону туура эмес деп ойлойм. То есть азыр мисалы сиз барсаңыз, сиз ойлойсуз да, жаңылыктардан чыкты. Сен транспорт салыгынан кутулдуң, төлөсөң дагы, төлөбөсөң дагы деп мыйзам чыкты. Ошонун негизинде сиз бемарал жүрө бересиз. Бирок көрсө, анын жанагы тууму, пениясы ал дагы деле эсептеле берет экен, дагы деле сизден ошол пениясы талап кылына берет экен. Муну сиз билбейсиз, төлөбөй жүрө бересиз. Анан бир чек арадан чыгып кетип атсаңыз балким маселе болушу мүмкүн. Же жок, мисалы пенсионер боло турган болсоңуз, пенсия алып аткандагы сиздин шотуңузда, мисалы бир пенсияңыз келсе, 8000 пенсиям келет, эми ушу 8000 пенсиям келсе, мынчасына дары алам, мынчасына светтин пулун төлөйм, мынчасына көмүр алам деп отурган болсоңуз, мынчасына ун алам деп отурсаңыз, ошонуңузду шырт этип алып коюшу мүмкүн болуп атат. Алып дагы коюп атат. Ушул нерсе канчалык мыйзамдуу. Анан мүлк салыгы. Мүлк салыгында дагы ушундай маселелер болуп атат азыр. Мүлктү дагы азыр мисалы кадастр бар. Кадастрда сиздин атыңызга катталган мүлк бар. Чындап эле ал сиздики болушу мүмкүн, сиздики эмес дагы болуп калышы мүмкүн. Себеби кадастрдын сайты, кадастрдагы каттоодогу мүлктөрдүн бардыгы бардак. Менин дагы атымда мисалы бир нече жерлер жазылып калган. Мен ону өз көзүм менен көрүп, оозум ачылып калды. Менде ушунча жер бар бекен деп. Азыр эми эгерде кадастр ошол боюнча салыкты чыгара турган болсо, анда мен дагы карыз болуп калышым мүмкүн. Менин жерим эмес иш жүзүндө. Бирок кадастрдын каттоосунда негедир менде ошондой жерлер бар экен. Мисалы, мага окшогон адамдар көп эле болушу мүмкүн. Ошол сыяктуу эле азыр ошол өзүңүздө жок жерлер үчүн, өзүңүздө жок мүлктөр үчүн дагы салык төлөп калуу мүмкүнчүлүгүңүз болуп атат. Эми ошон үчүн ушул суроолорго жооп алайын деп азыр ушул салык кызматынын төрагасы Алмамбет Чыкмаматов мырзага кайрадан келгенге туура келип атат. Мен аны менен сүйлөштүм, кабыл алам деди. Сурооң болсо жооп бергенге даярмын деди. Кирели ушул жана башка суроолорго жооп алганга аракет кылайын. Эгер сиз органдарга арызданбай, президентке кайрылбай, блогерлерге жалынбай эле үй алууну кааласаңыз, анда эч экиленбей Golden House компаниясына келиңиз. Себеби Golden House'тан үй алсаңыз, курулуштун бүтүшүн саргайып күтпөйсүз, батирлеп жүрбөйсүз, сахар, давление, инфаркт болбойсуз. Ал бул деп акчасын санаганыңызча монтип бүтүрүп, дарбазасын коюп, суу, свет, газын улап, колуңузга документтин карматып коюшат. Golden House утурумдук пайдага эмес, бөлүктүүлүккө умтулат. Саламатсызбы? Саламат.
Саламат, кандайсыз? Аллах салам. Өчүр, тетигине, компьютер. Мен азыр бул виза коюп аткам. Мен азыр бул жака айттым эле азырчы. Мен эме деп. Азыр жыйнап коелу. Сиз менен макулдаштым, кабыл алам деди деп. Азыр жыйнап коелу. Ооба. Чачылып жатканбыз, чачылып. Маселе жок. Так, дары дорулардын баарын алгыла. Так. Эми кичине окшоштук окшойт, э? Мен. Бул эмнеке? Ал. Анда да шеферге чыгарып коет. Пастор қалырсың жоқ. Неті бардақ екенде қойып отырсың. Мына, болды. Так, любой сұрауға даярбыз. Азыр баштап Қачан келдің? Жана эле келгем. Кем отырасың? Жок. Азыр газоблоктун бекем же бош экенин билиш үчүн биз бир эксперимент өткөрөбүз. Машинаны айдап туруп кайра жылдырып коесузбу? Мына газоблок, ушул оштон чыккан газоблок. Чыкты, бышты, мына жерге коюлду. Мына азыр чоң ушундай оор жүктөр ташыган машина. Айдай бериңиз эми. Айдай бериңиз. Мына ол ось толугу менен ушул газоблоктун үстүндө турат. Бул керек болсо мына дөңгөлөктү дагы көтөрүп турат. Эми өзүңүздөр элестетип көрүңүздөр. Мына бардык нерсесин эске албаганда дагы мына остун өзү, мына дөңгөлөктү кармап тургандын. Жөн эле айтайын, мына дөңгөлөктүн өзү жок эле дегенде бир 80-90 кг чыкса керек, өлдү дегенде. Мына ось өзү бир жок эле дегенде 1 тонналык нерсе. Мунун үстүндөгү жүктү караңыздар. Бул бош азыр. Бош болгондо дагы ушуну көтөрүп атат азыр. Эми ушуну биз айтып атабыз. Бул газоблок бош экен, бул эзилип кетет экен, жүктү көтөрбөйт экен, бир нерсе ийилсең кармай албайт экен деп атабыз. Андай эмес туугандар. Мына жарака кеттиби? Жок, сынган жок, эзилип калган жок, отуруп калган жок. Болгону мына ушул эң жүк көп түшкөн жер бир аз нагрузкада бычыйып деформация болгон. Болду, башка эч нерсе болгон эмес. Кыргыздар, мына түрк балдары, ушинтип бойлоп отуруп, мына Византия, Константинополь деп кайта-кайта алып отуруп, тарых карап отсаң. Мына Суэцкий канал, Гибралтарский пролив. Мына азыр Иранда согуш болуп, нефтилер, танкерлер өтпөй калды деп аткан бул жер. Көрдүңбү? Сиз жаңылык көргөн маалда эле туруп картаны карап коет экенсиз да. Бул мына жерде азыр кемелердин бардыгы мына жерде тыгылып жатат. Кемелердин баары ушул жакта тыгылып жатат. Нефтин ушулар көтөрүп атат. Суэцкий каналды согуп койсо бул жерде болот. Мына халифат, бүт араб ислам мамлекеттери бул жерде элеген. Кийин Моңгол империясы бияққа келген, Түрк империясы тияққа кеткен, гундар, сактар бияқтан Европаға кеткен, Рим империясы соғышып бийликти талашам, дүйнөнү башкарам деп бул жерден пайда болуп, бул жерден жок болгон. Текебаев айткандай. Карфаген жок болсун деген бул жер болгон. Карфаген должен быть уничтожен деп атпайбы? Бул жер ошол. Текебаев айткандай, жанагы биз дагы бир аз тура турсак, Орусияны акыры барып элейбизби кайра? Эми мындай да, бул ал эми саясий бир мындай туруп турсак деп атпайбы? Ал барып ушу Орусияда биз мекендеп калабыз деп. Мына Кыргызстандын жайгашкан жери гана. Деңизге гана мындай жолу жок. Жолу жок, бирок деңизге азыр жанагы Кыргыз-Кытай жолу ыдырыс. Кыргыз-Китайский темир жол деп атпайсызбы азыр? Ошол мына мындай жүрүп отуруп, Өзбекстанга кирет, Өзбекстандан чыгып отуруп мына бул ветка кошулат да Каспий аркылуу Европага кетет. Көрдүңбү? Бияга карап жүрүп отуруп, мына Иран менен Бандар-Аббас мына. Бандар-Аббаска келсе порт менен бут дүйнөгө чыгат. Көрдүңбү? Мына ушул жерден баштап мына Кытай ушул жерден баштап шелковый путь. Бул бүт Европага чыгып атат, Америкага чыгып атат Атлантика аркылуу. Жер ортолук деңизге чыгып атат. Бандар-Аббас аркылуу океанга чыгып атат. Азыр биздин жол мына только боякка кетебиз. СССР убагында ушундай түзүлүп калганда Өзбекстан, Казакстан, анан казак туугандар азыр кыял кармап кетип жапса эле биз көз каранды болуп калып атабыз. Ата көз каранды болбош үчүн биз бул жолубуз Кыргыздын багын ача турган жол. Жанагы Кыргыз-Кытай темир жолу деп атпайсызбы? Көп адамдар ушуну билбейт. Бул эмне темир жол, мунун бизге эмне кереги бар дегендер бар. Эгерде бул жол Кудайым буйруп батыраак салынып калса, биздин телегей тегиз экономикасы өнүккөн мамлекет болууга толук кандуу жол ачылат. Муга бул чоң саясат. Көп мамлекеттер, айтпай эле коеюн, бул туура эмес, айтып коюшчу. Көп мамлекеттер ушул жолго аябай каршылык көрсөткөн да. Кой жок, анткени биз көз карандыс болобуз. Көз карандыс деген
эч кимге көз каранды болбой бияка чыгабыз, кааласак бияка чыгабыз деген эркиндик да. Анан азыр эң арзан товар бизде болмок. Анткени мына Кытайдан темир жол менен бизге келмек, бизден баштап уже Казакстан, Россияга кетмек. Бизге ошол мыйзамдык инфраструктура даяр болуп атабы азыр? Мисалы мен айтайын дегеним, Грузияда машинаны мисалы Америкадан Грузияга келип атат, аларда салык жана башка нерселер аябай ыңгайлуу болуп калыптыр. Андан бизге мына Борбор Азияга бүтүндөй тарап атат. Ошол сыяктуу кылып бизде деле ошол кандайдыр бир жолун тапса болобу? Мисалы бизди дагы ошондой хап кылып койгон. Ооба. Биз Кыргызстан азыр хап кылыш үчүн Садыр Нуркожоевдун эң чоң мындай принципиалдуу көз карашы, анан баарыбызга койгон тапшырмасы ушул да. Кыргызстан эл аралык хап болуш керек. Грузиядагыдан керек болсо Грузиядан да ашып кете турган хап болууга бизде мүмкүнчүлүк бар деп мына биз баардыгын жеңилдетип көп байкап атасыңар, көп бизден фирма ачат. Көп мамлекеттер биз аркылуу соода жүргүзөт. Ошолордон биз канча деген салыктарды ар бирине салык алып атабыз. Жакшы да, ошондуктан бизде эң ыңгайлуу бизнеске шарт түзөбүз деген баягы философия ушунда туура. Бирок бизде жол аз болуп атат, темир жол жок, анан жанагы авиасообщение жок, ошолордун бардыгы тоскоол болуп атат да. Билбейм, мен баягы мыйзамдык инфраструктура азыр кандай болуп атат билбейм, бирок азыр мен Грузияга барсам, Грузияда ошол көп мыйзамдары аябай ушу хап болууга аябай ыңгайлашып атыптыр да. Бизде эмнегедир кечип аткан. Грузия деңизге жакын. Бияка да жакын, бияка да жакын болуп атат. Анан Грузия баягы Европага жакын болуп, транспортный, логистика, инфраструктура СССРдин күчү менен эле убагында катуу туруп калган. Булар жаңы эчтеке салган жок, ошону эле туура пайдаланды. А бизде эми Борбор Азияда билесиңер, Кавказга караганда мында көңүл мындай көп бурулбай калып дегендей убагында. Союз убагында да. Азыр эми биз өзүбүздүн кендирди өзүбүз кесип дегенде ушул Кыргыз-Кытай темир жолуна салууга мүмкүнчүлүктү биз ушул геосаясаттын аркасы менен, кысымы менен кошуналардын биз 35 жыл ушуну сала албай койдук. Бир да баардык президенттердин бул мечтасы болгон. Ушул жолду салсак, ар бир президент эле ошо эл үчүн кызмат кылайын деп келет. Ким эле келсин, ушу мен кыянат кылып теги бул элди жок кылып ийин деп. Бирок дарамети болот. Кээ бирөөнүн дарамети жетет, кээ бирөөнүн дарамети жетпейт. Анан ушул жолду салууга дараметтерди эч кимдики жетпей койгон. Анткени тиги каршы болуп, бу каршы болуп, анан баягы дипломатиянын күчү жок. Азыр болсо мына буюрса чечилди. Баардык кошуналар менен маселе чечилди. Азыр мына салынып баштады, акча бөлүндү, салынып баштады. Эми буюрса бул ушу бир 2-3 жылда бүтүп калса, ушул жол менен биз ушул Европага, дүйнөгө жол ачылса, биз ушул логистика, инфраструктура, жанагында сен айткандай хаб, экономикалык секирик болот беле ушул? Конечно, экономикалык секирик болууга 100% шарт. Эми мына азыр литератураны деле карап көрсөк, тарыхты 95-жылдагы легендарный парламенттен баштап көтөрүп келди. Ушул жолду салалы, бирок колубуздан келбей келаткан. Эми айтып атпайм, мен как айта албай турган көп нерселер бар. Кимдер каршы чыкты деп биз айтып дагы дагы бир туура эмеспиз го. Атак бул жолду салууга кээ бир мамлекеттердин кызыкчылыгы болсо, кээ бирөөнүкү болбой келген да. Бирок азыр эң негизгиси бул биздин, сенин, менин, Атпай Кыргыздын кызыкчылыгына бул төп келген жол. Бул бүйтсө багыбыз ачылат дегендей. Баштайлыбы? Мына, көрдүңбү? Дагы кайсын айтып берейин, мына. Иши кылып жакшы окат бул. География дегендей. Да. Баштайлыбы? Баштайлыбы? Так. Алмамбет мырза, кабыл алганыңызга рахмат. Азыр мен бир нече суроо бергим келип атат. Азыр элде мен өзү салык боюнча мен салык төлөйм. Салык төлөө маданияты менде бар, Кудайга шүгүр. Бирок ошону мүмкүн болушунча жеңилирээк төлөнсө деп тилеп келем да. Азыракпы же жеңилирээкпи? Жок, азыраак эмес. Эми мен баягы кандай десем, канча киреше алган болсом, мен тескерисинче көп салык төлөгүм келет. Себеби көп акча тапсам, демек көп салык төлөп аткан болом деп ойлойм да мен. Анан ошон үчүн мен көбүрөөк мындай көп салык төлөгөн сайын мен өзүм сыймыктанам, ачыгын айтайын. Мен мисалы көбүнө мактанам кээде, мен бир кварталда 150-200 миң сом салык төлөп атам деп ачык эле айтам. Анан бул мен айтат элем, бул көп салык эмес, бирок менин деңгээлимде азыр мына операторум экөөбүз эле иштейбиз да. Операторум айлык берем, анан мындай алганда 2 үй бүлөнү багып атам деген сөз. Бирок ошодон ашырып, анан айына 150, кварталына 150-180 миңдей салык төлөйм да. Ошондо кварталынабы же айынабы? Кварталына.
ошондо айына канча? Айына 50-60 миң деп койсо. Ошондо сен айына бир 2 пенсионерди багат экенсиң. Ооба, ооба. Мен ушинтип ойлойм да, мен көп салык төлөп атсам, демек мен көп акча таап атат экенмин деп. Анан аны Сен бир 2, мындайча айтканда 2 пенсионерди мойнуңа багып жүрөсүң, ооба. мындайча айтканда. Андан сырткары операторым бар, мындай андан алганда сырткары 2 үй бүлөнү. Ооба. Эми ошол нерсени раз ушунча болуп аткандан кийин ошол нерсе мындай оңоюраак болсо, жөнөкөйрөөк болсо дейт элем да. Мисалы, мен азыр ишкердик кылып атам, мага адамдар реклама үчүн акча төлөшөт. Бирок ошол төлөгөн акчага алар счет фактураны талап кылышат. И ошол счет фактураны мен жөнөткөндө аябай кыйналам да. Ошону жөнөкөйлөтүүнүн жолун, мисалы, сиз көптөн бери убада кылып келатасыз, бирок жөнөкөйлөш мындай сезилерлик жылыш жок да ушул жагында. Мындай, биринчиден жанагы сенин төлөгөн салыгың боюнча. Азыр сен салыгың макул, эми сен 250 миңдин тегерегинде төлөйсүң, 2 үй бүлөнү жумуш менен камсыз кылып багасың. Ал бир эрдик деп коет да. Бирок эң андан башка сенин баягы акча түрүндө эмес, башкача маалымат. Так маалыматты элге жеткирип, көйгөйлөрдү көтөрүп, тил уксаң дагы, жанагынтип жаакка жесең дагы, жана комментарийлерден кээде окуп калам, ошол окуп алып сен эмес, менин жүрөгүм ооруп кетет, сага ооруморчу. Эми ошого карабай сен баягы чындык ачуу болот, чындыкты баарына жага бербейт деп баягы өжөрлөнүп келатасың да. Мына ошонун кийин ал тарых баалайт. Сөз эркиндиги, маалымат эркиндиги, ар бир адамга маалымат жетсе, мына мен чиновник катары айтып берейинби? Биз эмнеден коркобуз? Биз ошол маалыматтан коркпойбуз, эми ошол бизди тарбиялап турат, мына камчы болуп турат. Ошо эл эмне дейт? Элге мына силерде аркылуу жетет да. Мына азыр айтып атасың, убаданы берип келатасың, бүтпөй атат деп. Мына бул деле мындайча айтканда бизге болгон чоң камчы да, мындай немеде, тарбияда. Анан талапта дегем да, талапта. Элдин талабы. Сен элдин талабын айтып атасың да. Туура счет фактура боюнча проблема эмес, ал татаалдашып калган счет фактуранын баягы жүгүртүүсү. Ооба. Биз муну азыр жөнөкөйлөтүү боюнча жана сахна болот го, сахнанын артында эмне болуп атканын сен көп билбейсиң. Биз күнүгө мына кызыл чекебиз. Күнүгө мына бүгүн кечке бир 4 совещание өткөрдүк. Ошо 4 совещанияда биз эшикти жаап алып, пардону тартып алып туруп мында урушабыз. Эл карап атат, эл айтып атат, эмне кыласыңар, мындай кыласыңар, иштесиңер, иштегиле, иштебесиңер, кеткиле дегенге чейин барабыз. Выговорларды беребиз, айтышабыз бири-бирибиз менен. Ошентип атырган бир чындык чыгат да. Азыр мен мисалы мындай конкреттүү мисал менен эле айткым келет да. Мисалы мага бир компания азыр рекламалык кызматым үчүн мага 100 миң сом акча которуптур. Бүгүн түштү ушул акча. Азыр булар дароо эле ушунун счет фактурасын дароо жазып берчи деп атат. А мен жаза албайм. Жана блок, газоблок деген рекламадагылар. Ошол сыяктуу. Анан эми анын дароо эле жанагы счет фактурасын жазып беришим керек да. Алардын дагы бухгалтерлары кыйналбаш керек. Алар счет фактурасы жок акча которуп берген болсо, ал сиздерден жанагы мындай жазаланып калышы мүмкүн болуп атат. И ушуну мен жазып берип коеюн десем, баягы личный кабинетке киришим керек, анан анын паролун жазышым керек, анан ИННимди жазышым керек, анан аты фамилиямды жазышым керек, анан кийин мен баягы жынысымды жазышым керек. Мындай алганда ал мен ИННимди эле жазганда бардык маалыматтар сиздерде бар да. И ошол эле сиздерде бар маалыматтарды кайра сиздер талап кылып атасыздар да, ошону кайра жаз депчи. Ал бир ката мындай татаалдык болуп атат. Экинчиси, ошол киргенде наркы мисалы мага акча төлөгөн компаниянын дагы жанагы ИННдерин таап жазып, атыны жазып, кайрадан ошого киргизип, ал менен эми бир жылдык контрагы бар. Эми бир жолу жазганда эле сиздерде система эсинде сактап калса, анан мен ошону тандап басып туруп эле сумма келип түшкөн болсо, ошо сумманы эле жазып койсом. Же болбосо андан дагы оңой жолу, мисалы мына мага банк аркылуу которулду. Демек ушуну эле мынтип туруп бир бассам, ошол жерде счет фактура бересиңби деген бир эме болгон болсо, ошону эле да деп туруп жазып койсом, ошол мага келген мындай акчанын отправитель деп коелу, ошого счет фактура барып калса. Счет фактурабы же тиги квитанциябы? Счет фактура деп атайбызбы, квитанция деп атайбызбы, билбейм. Ошого барып калса. Акча которулганда, мына муну басып көрсөң, мына акча которулганда
мына акча которуп калганда мондай болгон сенде мына Квитанция бул чыгат. квитанция. Ооба. Бул квитанция. Бирок биз муну счет фактура кыла албайбыз. Бирок счет фактураны ушул моделге алып келүүгө мүмкүнчүлүк бар. То есть жанагындай акча которулду, акча которулар менен эле сага счет фактура телефонуна келди. Сен ошол счет фактураны мына бөлүшүүнү басып туруп эле тияққа жөнөтөсүң, жөнөткөн кишиге. Анын бухгалтерский учетунда калат. Сенде калат, анан банкта калат. Үч жерде цифровой след деп коет, санариптик из калып калат да. Сен кааласаң кийин поисковик менен таап аласың. Кааласа тиги таап алат. Эгерде биз банкка запрос кыласак, поисковик менен кайсы, мисалы үчүн 31-inde ыдырыс кимге которду дегенде эле 31-inde мого которгон деп счет фактура чыгып калат да. Ушуну ушундай жөнөкөйлөштүрүп койсоңуздар болобу? Болот, бир айда жасайбыз. Биз уже муну баштап атабыз. Биз жасап аткан иште перечиндер бар да, ошонун арасында ушул да бар. Демек, счет фактура мындан ары оңой болуп калат, кадимкидей. Бир ай, бир максималдуу алалы бир 2 айдын ичинде бүтүрөбүз. Анткени эмелекидей түшүндүң да, акча келип түштү, келер менен сага счет фактура келет. Мына квитанция келет да, счет фактура келет. И счет фактураны сен бөлүшүү, поделиться менен каалаганыңа бөлүшүп аласың. Тиги компанияга жөнөтөсүң, бухгалтериңе жөнөтөсүң, банкта калып калат. Анан биз мисалы үчүн ыдырыс 31-inde эмне иш кылды мындай, кимден акча алды, кимге алыш бериш кылды деп жазганда эле база данныйдан чыгып калат. Ага. Жакшы болот эле ушундай болсо. Биз бул кемчиликти моюнга алабыз, бул кемчилигибиз бар. Эми кандай кемчилик? Эми баягы барган сайын, мына мисалы үчүн биз сага жанагыны жасап беребиз деп атпайбызбы? 2 айдан. 2 айдан кийин, 1 жылдан кийин ал да эски болуп калат. Мына телефондор улам эскирип атпайбы? Ансыкандай ал да эски, андан да удобно. Мына сааттан эле монтуп койбойлу дегенге чейин жетебиз. То есть искусственный интеллект, цифровизация алдыга жылып отуруп атпайбы? Бир убакта азыркы счет фактурабыз бул чоң жеңиш болгон. Мурун счет фактураны кагазга жазчу. Анан азыр биз счет фактура менен жана налог эмне үчүн көбөйүп атат билесиңер? Анткени биз ацифровый электрондуу счет фактура аркылуу бүт товардын жүгүртүүсүн көрүп, ошол аркылуу көптөгөн фирмалар объявление кетип атат, тазарып атат да. Көмүскөдөн ачык жерге чыгып атат. Объявление. Эми ал кагаз түрүндөгү счет фактурадан биз цифровой счет фактурага өткөнүбүз бул революционный болгон. Эми ал дагы көрдүңбү, эскирип, ушуну мындан дагы жөнөкөй кылып койбойлу жана улам iPhone чыга берет го биринен бири сонун болуп. Себеби убакыт кымбаттап атат. Ооба, анан ансыгандай биз бул секирикти жасайбыз. Модель жаңы счет фактуранын жүгүртүүсүнүн оңойлугу модели. Даже счет фактуранын формасын жасап атабыз. Мына бүгүн кечке жыйналыш кылдык. Счет фактурабыз бар да. Биз бул эскирди, бул счет фактура болбойт. Бир убакта кол чаап аттык элек, ой, сонун болду, мына счет фактураны алдык деп, космос кучтук да. Эми жок, бул эмес, мындан дагы сонун бололу деп, азыр счет фактурага биз товарный каталогдорду кийирип атабыз. Товарлардын кандай көрдү, импортер каяка алып кетти, бул складтан каяка кетти. ЭТТНди ойлоп албагы. Башка ЭТТН жок эле, счет фактура аркылуу аларды дагы көргөнгө мүмкүнчүлүк болуп атат. Бизнести да кыйнабай, ошол эле маалда баарын прозрачно көргөнгө. Бул да мына бир технологический алдыга жылуу да. Мына сен айткан маселе дагы бул эски модельди эле жаңы. Сен айтып атасың, Запорожцу Мерседес кылалы деп атасың да, ошондой. Мен эми бухгалтерлардын көзүн карабай өзүм эле мындай жөнөтүп койсом дегеним да. А мурун ушугандай колго чаалып, анан конвертке чаптап, анан жөнөтчү эмес. Азыр биз цифровойго өттүк. Эми цифровойдон бир эле басып койбойлу өттүк. Ооба, себеби убакыт кымбаттап атат азырчы. Бардыгыбызга мисалы эч кимге көз каранды болбой, бухгалтердин көзүн карабай, ага кошомат кылбай эле өзүм эле жөнөтүп койсом деген келип атат, эми. Туура, жок, туура. Мына өзүң акча келди, реклама жана бетондон келди, сен кайра жөнөттүң, эки жакка кетти. Бухгалтердин кереги жок. Анан дагы экинчи дагы ушул сыяктуу эле суроо. Жана декларация боюнча. Азыр кечээ сиздерден жаңылык чыкты. Урматтуу ишкерлер, урматтуу калайык калк, декларацияны батыраак төлөңүздөр, жанагы толтуруңуздар, мөөнөтү бүтүп баратат деген жаңылыкты сиздер чыгардыңыздар. А мен азыркы күнгө чейин декларацияны толтура элекмин, себеби ошодон жана мен заарканып калгам. Барсам сөзсүз кезек күтөм, анан сөзсүз бир салык кызматкерине жалынам, мынаны толтуруп берчи деп. Анан ошонун формалары мен үчүн татаал болуп атат да. Менден башкалар үчүн дагы ошону жөнөкөйлөштүрүүнүн жолу ушундай татаал болуп атат. Ушул суроону берериңди билгем дегендей да. Ушул суроону берериңди билгем. Дурус. Мындай. Бир барак кылып койсоңуздар болобу мындай? Жок, ал мындай. Негизи декларация чыкканда кайсы бир илгерки канча 20 жыл болду. Мен ошо госслужбада жаңы окууну бүтүп иштеп жүргөндө эле толтуруп баштаганбыз. Момундай болчу. Карточка менен бир мамайдын көрү эле да. Андан бери минтип эле сонун болуп келатат. Эми Кудайдын кулагы сүйүсүн,
ошол бир пачкадан азыр бир кагазга келип токтолуп атабыз. Бир кагазга азыр чыкпайт окшойт, токтолуп атабыз бир кагаз. Сен айткан талап, сен айтып атасың азыр мындай. Элге түшүнүктүү болуш үчүн жалпак түшүндүргө. Сен айтып атасың ушу 4 барак деп. Бир 50 барактан башталган булар. Кыскарып келатат. Эми Кудай буйруса ушул декларациянын өзүнүн немеси болот. Период. Азыр декларациянын немеси бүтөт. Сезону. Где-то 1 айдан 2 айдан бүтөт. Полностью декларация жабылгандан кийин эми азыр ушмалда оңдай албайсың эл тапшырып атканда. Анан кийин ошондон кийин бизде рабочий группа түзүлгөн. Биз ошону бир барак кылабыз. То есть ошондо мисалы азыр көбүнчө сиздерде мындай нерселер бар да, мындай. Мисалы тууганы деп коесуздар. Ошону тууганы дебей, мисалы жакын тууган, мисалы аялы деп эле жазып, баласы, кызы деп эле жазып, келини деп эле жазбайлыбы? Ошону мисалы ошондо түшүнүктүү болот. Мисалы аны караган кишиге дагы, аялын паланчы, мунун аялы экен деп билебиз. Мисалы кайсы бир саясатчы боло турган болсо, мисалы паланчиева Жазгүл же Айгүл деп жазылган боло турган болсо, мисалы. Негизи мындай болуш керек. Аялы, баласы мына мисалы үчүн меники. Мен келинчегим, балдарым, анан келиндерим. Болду, бүттү. Анан кудасы экөө чейин ал абсурд. Ошондуктан ошол декларациянын маңызы, түбү, максаты эмне? Бул көрүп туралы. Коррупция менен күрөшүүдө, так акчаны кайналаган, бул байлыгын каякта деген эле нерсе да, бизнесмендер болсо да ошондой. Ошону эми түшүнүш үчүн жакын туугандары өзү анан эмне? Кыймылсыз мүлк, кыймылдуу бүк, банктагы эсеби, аласа бересеси. Болду. Ошол бир баракка батат. Анан цифровой QR код менен чек чыгып калат. Ошого азыр бир баракка өтөбүз деген дагы бизде пландар абдан көп. Мисалы үчүн азыр айтып отурса убактың жетпейт да. Ошолордун пландарыбыздын бири ушул декларация. Демек декларация бир баракка түшөт, анан мындай логикалык түшүнүктүүлүгү жөнөкөй. Муну азыр эми сөздүн ачыгын эле айтайынбы? Эмне үчүн ушу декларацияны татаалдаштырып ийген? Эч ким түшүнбөсүн. Анан мен эле толтуруп берип турайын деп мага жалынгандар болсун деген. Жалынган эмес эми. Анын баары мындай акчалашчы да бар, консалтинговый компаниялар. Декларацияны баары толтура албайт. Анан консалтинговый компанияларга, налоговый жана консультанттарга айтып койчу, мен толтуруп беришке жазам. Давай, мен сам анан толтуруп берип коет. Башка киши түшүнбөйт. Ошондой кызыкчылар болгон үчүн деп ойлойм да мен. Аны баары моюнга алат, бирок ачык эч ким айта албайт. Азыр ачык айткандан коркуп атышпайбы. Бирок убагында ошондой эле болсо керек экен, бир 10-20 жыл мурунчу ушул. Анан ошондон бери эле келатат. Анан мен дагы азыр тилдейм дайым. Ушу силер кызыктар болушуңар керек деп салыкчыларгачы. Ушу бизден башка эч ким түшүнбөсүн деп. Ар бир адам жөнөкөй пенсионер толтуруп кое тургандар кылбайлы деп. Жылкым, 5 уюм, 3 коюм. Анан сен уй деп атпайсыңбы? Уюм бар, албал, булбал. Анан балам, келиним, балам, келиним, балам, келиним. Болду. Бүттү. Ооба. Туурабы? Азыр түшүнбөйт, кээде чын эле менин башайым айланып калат. Бул эмне деп. Аны жөнөкөйлөштүрөбүз, бир барак болот буюрса. Биз көптөгөн иш-чараларыбыз бар. Ошолордун бири ушул. Счет фактура жана айткан ушул. Муну жыйынтыктаганда быйыл азыр эскиче толтурабыз. Эмки жылдын аягына чейин жаңы стандарт менен. Эмки жылы Кудай буйруса бир барак менен толтурабыз. Анан дагы жүрүп отуруп, чото ушу бир барак кыйын болуп калды. Ушуну жөн эле бир барагы жөн эле бир чип менен бүтүрүп кой. Ал заманга да келебиз буюрса. Бирок азыркы замандын талабы менин оюмча ошол бир баракка түшүнүктүү кылып, карапайым адамдар деле түшүнүп эле өзү эле отуруп, так менин 5 уюм бар, жайлоодо 7 жылкым бар, анан бир 30 топозум бар деп жазып кое турган кылып койсо. Анан бара-бара айтып атам, бара-бара дегенде ошо бир барак, бара-бара эмне болот дебесиң? Декларацияны эч ким толтурбай калат. Толтуруп эмне кыласың? Толтурбай эле көрүп коебуз. Мисалы үчүн сен каттадыңбы? Сен каттадың, келинчегиңе каттадың, балдарыңа каттадың, келиниңе каттадың. Сатып алып аткандар. Сенден сурабай эле, биз сенден сурабай эле толтур айт, анан текшеребиз деп эле Ыдырыс Исаков деп туруп, энененде киришкенде эле бадырайып бүт таяк эжениңе чейин. Байлыгын бардыгы чыгып. Таяк эжениңе чейин, даже керек болсо куда сөөгүңө чейин чыгып калгандай система келет. Ал алыс эмес. Ал бир азыр санариптик дүйнөгө кетпедиби? Ыдырыс жана экөөбүз картаны карап отурдук. Бул облус монту бөлүнөт да, карасаң, полярный деп. Заманбап цифровизацияга өткөн мамлекеттер, цифровизацияга өтпөгөн мамлекеттер деген дагы бөлүнүү болот. Көрөсүң. Цифровизацияга өткөн мамлекеттер күркүрөп өсөт, цифровизацияга кирбеген мамлекеттер Африка бооларда болуп калат, детекте калат.
Ошондуктан цифровизацияны астыга приоритет кылып, цифровизация деп какшап атпайбы, мамлекеттин баардыгы айтып атат азыр. Анткени баардыгы түшүнүп атат. Только цифровизация коррупция менен күрөшөт, экономиканы өстүрөт. Жана сен айтып аткан сенин менин баарыбыздын убактыбызды экономдойт. Комфорт баары сонун. Цифровизация ден соолукка жакшы. Анткени цифровой менен көрүп атасың. Сахарым канча болду, мунун канча болду, давлением канча болду, дарыны канча ич керек. Ошондуктан санариптик дүйнө цифровизацияга кирген, кирбеген болуп бөлүнөт. Ошондуктан цифровизация деп сен жанагы дайыма айтып жүрбөйсүң. Туура тренд. Сен туура трендти айтып атасың. Цифровизацияга өткөн мамлекеттердин телегейи тегиз болот. Биз ошондуктан ушул цифровизацияга деген приоритет биз үчүн. Анын ичинде салык мына, салык, таможня. Билесиз, бизде эмне үчүн азыр салык көп чогултуп атпайбы? Мына бул айда биз 6 миллиардка ашык аткардык планды. Темп просто 135. Бул абдан чоң көрсөткүч. Бул кимдин эрдиги айтчы? Меники эмес, цифровизация. Меники болушу мүмкүн, талап кылып атам. Бул цифровизация приоритет коюп. Цифровизация жасап атат, электронный счет фактуралар. Азыр мына Ошко барып келгенде көрдүң, ноокаттан. Мурун издеп жүрүп мындай. Жана ит менен издейт го баягы наркотикти. Ошентип тапчы. Издеп жүрүп тапчы. Катып койгон жеринен тапчы. Азыр кабинеттен чыкпай туруп цифровой модельдер менен таап коюп атабыз. Ким эмнени алды, ким эмнени сатты, ким урдады, ким жеп алды, ким ичип алды. Бүт чыгып калып атат. Жана акыркы окуялар, нефтегаз бүт цифровой форматтар менен чыгып атат. То есть азыр бир заман келет, эч кимди алдай албай калат. Эч ким. Мисалы үчүн салыкты урдадыңбы? Эртеси күнү компьютерге чыгып калат. Ыдырыс салыкты ыдырыс дебейин, башка, сен эмес, башка ыдырыс. Салыкты төлөй элек деген сразу ага электронный СМС келет. Салыкты төлөп кой, батыр деп. То есть цифровизация деген ушул. Адамдык факттар ойнобой калат. Адамдар только ошол модельдерди эле иштетип калат. Роботтар. Көп айтып атпайбы ошол цифровизация келсе адамдар жумушсуз калат деп. Тескерисинче, вот парадоксально андай эмес. Туризм өсөт. Адам колу жетпеген жактар бар эмес беле? Ошолор өздөшөт. Илимди казат. Илимдин четил ойлой элек азыр. Элдер илим пост болот. Анан ушул санарип боюнча айтып атасыз. Санарипте азыр бир жагы жакшы болуп атат, бир жагынан бир кызыктай нерсе болуп атат. Логикага сыйбаган жак. Мисалы сиздер бир жакшы нерсени баштадыңыздар. Транспорт салыгынан элди бошоттуңуздар. 25-жылга чейинкисин. Адашпасам. Анан бирок ошол кандай десем, буга чейинки төлөнбөгөн карыздардагы кечтиңиздер. Бирок пениясын кечпедиңиздер да. Азыр ошол мына жерлерде салык кызматтарында азыр салык кызматкерлери менен элди уруштурган мындай бир фактор болуп атат да. Ушуну эмнеге калтырып койдуңуздар? Эрдик кылып кой союп, иттик кылып төш тартып деп атасың да, туурабы? Туура, аны моюнга алыш керек. Эми себебин айтып берейин. Ар бир нерсенин артында бир себеп бар да. Биз ушуну президентибиздин указына киргизип атканда, ушул жерде кызыл чеке болуп, так ушу сен отурган жерде кызыл чеке болгонбуз. Билармандар бар да менде дагы. Андай кылабыз, мындай кылабыз, болбойт, чачырайып кетебиз, кайра чогулабыз, кайра келебиз. Анан ошондо мындай болгон, көп нааразычылыктар да болгон. Коом деген мына азыр бир любой нерсени айтсаң каршы чыга берет, билесиңби? Болбойт. Өзүңө окшогон журналист баатырлар бар. Түшүндүрсө деле калп айта берет. Мына мамлекетти ушулар жок кылат деп элечи. Андай эмес да. Биз ушул автотранспорт салыгы боюнча кечкенде көбү кыйкырып баштаган. Эмнеге алардыкын кечесиңер, биз төлөп кой. Оны төлөп койсо керек да. Ошолор кыйкырып баштаган. Биз төлөсөк анан кийин эмнеге алардыкын кечесиңер, төлөткүлө деп каршы чыккандар болгондо, биз компромисс деп койдук. Компромисс деген бул коом менен дайым компромисс табыш керек. Анда ошондо айтканбыз, ушул жерде машвара кылып отуруп сүйлөшүп анан айттык. Анда мындай кылалы. Карызды кечели, пениясын калтырып коелу. Жок дегенде жана берки нааразы болгон тараптагы эми пениясы бар деп мындай кичине мындай көксөз сууп ичи тарылган эмес эми кандайдыр. Мен төлөсөм бул төлөбөй койду дегендер болот да. Ошолордун көксөзүн сууп турсын деп пениясын калтырганбыз. Бирок бул сен айткандай туура абсурд. Основной сумма жок болгондон кийин анын көлөкөсү да пения ал да жок болуш керек да. Анан ошо саат мезгили келип жетти.
Кудайым буйруса жакында президентибиздин указы даярдалып атат. Анда дагы байкайсыңар, жылына президентибиз жеңилдиктерди берип келатат. Жылына берет. Жана мен айтпадымбы тияктан Кыргызстан хап болуш керек, Кыргызстан деген философия бар деп. Мына ошол көз караш менен азыр дагы жеңилдиктерди берүү боюнча указ даярдалып атат. Ал указдын үстүнө бүт тапшырманы алганбыз, президентибизден иштеп атабыз. Ошонун арасында ушул сен айткан маселе бар. Пенияны дагы баары кечирилет. Демек ал президенттин ошол буйругуна дейли, же болбосо президенттин алдына ошол кагаз качан кирип, качан ал күчүнө кирип? Даярдалып атат. Где-то ал указдан кийин мыйзам болот. Мыйзам кабыл алып, где-то парламент июнда каникул кетет, июнга чейин баарын бүтүрүшүп бизден милдет. Президентибиз тапшырманы январда берген. Азыр биз июнда январда берген тапшырманы июнда аткарыш бюрократия, мамлекеттик машинасы үчүн бул абдан мындай короткий. Европада муну 3 жыл жасайт. То есть ката кетип калбасын деп согласовать этип. А биз ушуну бат-бат жасайбыз, азыр июнда бүтүрөбүз. Демек июндан баштап баягы ошо кечирилген транспорт салыктарына кошуп, анын пениясын дооламай дагы токтойт. Бүт токтойт. Жакшы, рахмат. Бул элге жакшы. Анан дагы бир маселе, жанагы сиздерде мындай болуп атат. Кече мага бирөө чалып арызданды. Ыдырыс дейт. Менде менин атымда кандай десем, мен билбеген мүлктөр бар экен дейт. Кадастрда ошондой бар экен дейт. Мен аны билбейм дейт. Анан кече барсам, ошол салык мындай көйрөк салык чыгып калыптыр, ошол мүлк салыгы. Анан менде бул мүлк жок, бул каяктан чыкты деп салык кызматына барсам, кадастрга жумшайт. Кадастр бул жака тебет, ошентип экөөнүн ортосунда аябай кыйналдым дейт да. Ошол кадастрдын баягы учету деп коелу, каттоолору так эмес болуп турган маалда сиздер мүлк салыгын ушундай катуу кармай баштадыңыздар. Ошол эле маалда ал жак өзү даяр эмес болуп чыкты да. Ушуну кандай кылып чечсиңиздер? Ал мындай. Бул эл ойлоп калышы мүмкүн. Ой, бул менин оокатым каякта, ал наоборот сүйүнбөйбү? Мен жок десем бияктан бир үйүм чыгып атат, бияктан бир жерим чыгып атат деп, андай эмес. Бул мындай. Качандыр бир сенде бир жер болгон. Сен аны саткансың. Жок, ошол жер кетти. Жок сен. Анан бирок база данныйда баягы эле Ыдырыстын аты калып калып, анан счет келип атат деп. Бул мындай. Бул эми биздин кандай десем, кемчиликтердин бири да мамлекеттик системада. Санариптештирүүнүн бизде санариптештирүү идеально болуп кеткен жок. Ошонун издержки деп коет, баягы мындай күнгөй тескей бир проблемалары. Анан биз абдан мында да спор болдук. Кадастр менен жолуктук, алар менен ошол кызыл чеке болуп, анан алар айтты, биз каяктан билебиз? Эгерде бизде база данныйда турса, анан биз айтып атабыз, ал база данныйда мисалы үчүн Ыдырыста болсо, Ыдырыс Эшматка саткандан кийин ал Эшматта болуш керек. Эмне үчүн силер дегенде ошол купли-продажа санарип болуп база данныйга кирбей калган экен. Эми кадастрды мен жамандагым келбейт, бирок ошол цифровизация аягына чейин чыга элек да. А идеально болгондо ошол сен Эшматка саткан купли-продажаң отуруп, сага эмес Эшматка кеш керек да. Эми биз эмне кылып атабыз? Жардам катары болсун деп, ушунун баарын азыр жана кнопканы жет өлчөп биргесип бастык. Басканда 90% туура чыгып атат. Бир 10% жанагындай кемчиликтер бар. Эми бүт Кыргызстан боюнча ал андай чыккан жок да. 10% жанагындай. Эми алар боюнча жеринде барып сразу как пожарник иштеп оңдоп эми ал жарандарга да жакшы болуп атат. Болду бир ызы чоол анан жаап коюп атат. Болду барып. Бул кимдики? Ыдырыстыкы? Жок, Эшматтыкы. Давай, Эшматка отур деп туруп, ошентип баягы эч кимден лишний акча алып алган жокпуз. Анткени сага келсе сен айтасың, давно саткан дейсиң. Келет, бизге кайрылат. Анан биз барып оңдоп, ишигилип, проблема келди, оңдоп, уже кринждеп тазалап койдук. Бул боюнча Дастан Бекешев абдан көтөрүп атат. Кандай анткени ага арстанып атат да. Мына менде деп Дастан Далабаевич менен көп иштешип атабыз. Ал бир баягы адам кайрылса дагы мага өзү чалат. Мага бабушка кайрылды давай деп. Анан Дастан Далабаевичтин бир молодецтиги бар да, мындай көчөдө калтырбайт бирөөнүн арзын. Анан ошентип отуруп биз бул маселени дагы по мере как пожарник чечип атабыз. Түшүндүң да? Анан кээ бирөөнө кайра жакшы болуп атат. Эгерде ушул маселе болбогондо дагы эле жүрө берме экенмин билбей депчи. Билип калды. Акчасын алып алган жокпуз. Болгону бир чуть-чуть неудобство болду. Анан иреттеп кечирим сурап кетип атабыз. Жана айтып атам 10% түшүнүп тазалап салабыз. Башка жолу дұрыс жок болуп атат. Эми башка жолу жок болуп атат. Бул бара-бара түзөлөт. Бара-бара түзөлөт. Эми сразу эле
баягы, конечно, айтса болот. А эмнеге силер элди кыйнайсыңар, акыңар бар. Бул кыйноо деле эмес, бирок бул ушундай бир чуть-чуть неудобство, бирок мынтип түздөп кетип атабыз. Мисалы үчүн эшикке остановка келгенде машина тыгын болуп калат, неудобство, но бирок эми башка айлабыз жок болуп атат дегендей, по мере чечип кетип атабыз. Мне кажется, бир жыл, может быть, бир жылда бул маселе толугу менен чечилип калат. Анткени ар бир жарандын ушундай проблемасы келет, чечилет, отуруп битет да. Анан дагы кийинки дагы бир суроо, азыр аябай ушул сиздин салык кызматыңыз. Билем аны кайсы суроо экенин. Ооба. Бул жанагы банктардан адамдардын акчасын сиздер кандай десем, эч кандай эскертүүсүз деп коеюнбу же шыпырып алып атасыздар. Шыкмаматов шыпырып алып атат деп чыкпады өткөндө. Ал мындай. Мен өткөндө орун басарларым барып пресс-конференция берди. Прессага чыгардык. Анан болбой эле нааразычылык да. Кээ бирлер өзүнүн эле коллегаларын хайп кылат. Мына Шыкмаматов шыпырып атат элдин акчасын, ал бул. Анан көп окулат экен да, хайп болот экен. Ага көрүп алып бирөө чурулдаса ошо чурулдап ажиотаж деп коет, ажиотаж жүрүп. Анан мен чогулттум баарын, айттым. Бу кандай? Биз прессадан айтып атабыз, парламенттен айтып атабыз. Мен бир 10-20 жолу айттым ушунчу. Болбойт. Анан ойлонуп отуруп, замдык, анан өткөндө бир ал жумуштан кетип калды, Рахманов деген зам. Ошонун пресс-конференциясын карап отурсам, вроде бүт эле айтты. Болбойт. Анан бир вакытта тык дей түштү. Биз бир нерсени түшүндүрбөй аттырбыз элибизге. Анан мен ошону кече орусча версиясын айттым. Бүгүн сени келатат дегенде билгем ошону. Ал номер 1 вопроско дегем. Эми аягында берип атасың. Бул өтө маанилүү суроо. Ыдырыс иним мындай. Бул мыйзам Азыр түшүнүктүү болуш үчүн кайрадан башынан айталы. Бул мыйзам 1 январдан баштап күчүнө кирди. Жок, азыр ошол мыйзам кайсы экенин айтып берели. Азыр мындай болуп атат. Сиздер эч кандай жок, мына. Мен айтып бербейм. Салык кызматы азыр карызы бар адамдардын карызын алып коебуз счетуңан. Ооба, счетунан алып коебуз. Сен карызың, мына, давай, сен эми капа болбойсуң, сени неме кылабыз. Сен жана бизнесмендерди уйдап атпайсың, мына. Сени дагы азыр биз пример кылабыз. Мына, мындай. Сен карыз болуп калдың. Ооба. Карыз болуп калдың. Анан жолдо кетип баратканда эле сенин акчаңды тырк эткизип сага СМС келет. Салык инспекциясы сенин 3000 карызыңды шыпырып койду, Шыкмаматов дегендей да. Анан сен же нааразы болосуң, же туура дейсиң. Эми ушул да. Эми мен айтып берейин. Бул мыйзам 1 январдан баштап күчүнө кирди. Иштеп атат, буюрса, жакшы иштеп атат. Бизде 450 миңге жакын ушундай адамдар бар. Төлөбөй эле жүрө берет, билгенин кылып депчи. Эми ошолордун баарына шыкылдатып мамлекетке салыгын алып атат. Ал кайсы салыктар болуп атат ошондо? Азыр бул неме салыктар. Бул баардыгы эле тиешеси жок. Буга только жанагы мүлк салык, приусадебный участок, анан жана машина сатса, машина сатты. Ушул 3 эле салык. Жок, андан башка, мисалы мен ишкердигим боюнча дагы алдыңыз да. Жок, ишкердиң ал башка, ал берки частный индивидуальный Ооба, мен мисалы отчет тапшырдым. Тапшырганда ушунча карызым бар деп. Мен ишкер эместерди айтып атам. Ишкер эмес. Мисалы үчүн, сен давай, экөө ойлоп атасың. Ишкер ыдырыс, ишкер эмес. Ишкер эмес. Ишкер эмес болсоң сен машинаң болду, саттың, аны төлөбөй коюшуң мүмкүн. Бир жер салыгың чыгып калды, төлөбөй жүрө беришиң мүмкүн. Приусадебный участок же айыл чарба абагындагы жер бошотулган, бирок приусадебный участок. Же болсо жанагындай недвижимость, үй саттың, үйдүн салыгы. Анан ошону биз сенден алышыбыз керек да туруп. Ал ыйык, салык деген бул ыйык. Анан 1 январдан баштап бул күчүнө кирди. Эми карап тур. Кел ушу жерин мен жана айтып атпаймынбы? Улам элге айтабыз, түшүнбөйт. Анан мен таптым. Себеби эмнеде экен? Биз акасы жетишкиликтүү түшүндүрбөй атыптырбыз. Мындай деп элестетели, бул мыйзамды жокко чыгарып койдук. 1 январдан баштап ал иштеген жок. Оюбузга келген жок да, биз мыйзамды эски эреже менен жашап жүрөбүз. Эски эреже менен кандай болот айтып берейинби? Эски эреже менен мындай болчу. Сен баары бир карыз болчуң да анда деле. Карыз болгондо биз сага кат жөнөтөбүз, ыдырыс төлөп кой, сен төлөбөйсүң, жүрө бересиң, колуң бош эмес, же игнорировать этесиң, же мыйзамды сыйлабайсың, кылып айтор, төлөбөйсүң, билгенин кылып ал деп. Анан биз эмне кылабыз? Сот аткаруучуларга жөнөтөбүз. Мына ыдырыстын бизге карызы бар, өндүрүп бергиле деп. Биздин башыбыз оорубайт, сот аткаруучулар жөнөтөбүз. Сот аткаруучулар эмне кылат? То есть сотко берип туруп, анан кийин сот аткаруучулар закон боюнча сразу сот аткаруучуларга жөнөтөбүз. Карызы бар, карыз жасабыз, да досудебный деп коет мындай.
жазып 2-3 жол жазып эскертүү берип 1 ай өтүп 2 ай өтүп 3 ай өтүп анан тажаганда анан өз суроо бар. Айлабыз кеткенде анан сот аткаруучуларга жөнөтөбүз. Сот аткаруучуларга тапшырма келет. Мына Ыдырыстын карызы бар деп. Мен сот аткаруучу болуп иштегем, билем. Анан сот аткаруучу эмне кылат? Алат дагы сразу сенде болгон үй мүлктүн баарын арест салат. Тарс. Үйүң арест түшөт, машинең арест түшөт. Москвага барып келейин, бир жака учуп барып келейин десең, аэропорттон чыгарбайт, короче, бүттү. Бардык жагынан сени мамлекет кысат. Анан сен окуй төлөп коеюн деп сот аткаруучуга келесиң. Жок, мага келесиң бир салыкчыга. Бар сен бар сот аткаруучуга төлөбөйсүң кой деп. Ушу баягы тамтаңдап сот аткаруучуга барасың. Сот аткаруучу сени чай берип тоса кылат дейсиң. Кабагын түйүп, көзүн төбөсү менен карап, сенин жөн эле шайыңда отурат. 3 саат күтүп отурасың анан. Анан киргенден кийин, төлөбөйсүң деп туруп, төлөдүм деп квитанцияны көтөрүп келесиң. Мына төлөдүм байке, кечирип кой. Эми баягы арестти чечип кой, сатып аттым белем. Муну машинамды бошотуп кой. Аэропортто учат элем, балам мындай окуп атты эле, барып келейин десең, айтат. Эми баатыр немени төлө дейт. Сот аткаруучулардын биз сага бекер тиги үгөндүр дейсиң. Биздин 20%биз бар деп, аны төлөп келесиң. Анан аны төлөгөнөн баягы 1000 сом деген айтат. Каяктагы 1000 сом баягы пеня жүрүп отуруп, штраф жүрүп отуруп, мунун давно 2000 сом болуп кеткен. 2000 сом төлөдү. Макул деп ошентип 2200 1000 сом үчүн да. 2200 сом төлөгөндөн кийин эми арест чеч дегенден кийин даана мамайдын өрү эми башталат. Эртең кел, бүрсүгүнү кел, аны мен токтом чыгарам, анан токтомду госрегистрге жөнөт. Госрегистр алган жок, анан айгында айтасың, ушу 1000 сом үчүн, же бир ушу карыз үчүн, жана айтып аткандай ушун жөнөкөйлүк кылып койсо болбойбу депчи. Ушу анан эң жөнөкөйүн биз бердик. Биринчи биз Ыдырыска кат жөнөтөбүз. Карызың бар, төлө. Эгерде каршы пикириң болсо, айт, талаш менен карызым жок, эмне алдап атасың, мына деп эсептеш биз менен келип. Жок деп жүрүп алдың да признанный деген ушул. Анан бүт спорлор бүткөндөн кийин, талашып тартышуу бүткөндөн кийин, сенен билгенин кылбалы деп кетип калсаң, биз болгону немен эле кнопканы басабыз, сен счетыңан акчаны алып коебуз. Сен счетыңан акчаны алып коебуз, ошондо сен эстүү кишилер, биз сурамжылоо жүргүз, эстүү кишилер, жыргала экен, болду, алдыңар, болду, бүттү. Даже мен убактым жок. Алып койдуңар, болду, алдыңар, бүттү. Ашы калсаңар көрөсүңөр. Эми ашка эч ким ала албайт автомат система. Аныңыздар жакшы экен, бирок азыр ошондо. Азыр макул менин карызым бар. Макул мен төлөбөй жүрөм. Бирок сиздер айтып атасыздар жана кат жөнөтөм деп. Катты мага телефон аркылуу SMS болуп келеби, же почта аркылуу келеби, же жанагы личный кабинетке келеби? Бүт, мына. Личный кабинетиңе барат. Телефонуңа SMS барат. Жашаган жериңе почта менен барат. То есть болгон чабарманды жөнөтөбүз. Аманатыбызды. Мына SMS аркылуу, личный кабинет аркылуу честный предприниматель болсоң. Мындай. Анан ушу үчөөнө тең сен эми реагировать эткенин Кудай. Демек сен конституцияны сыйлабайсың. Демек сен мыйзамды сыйлабайсың. Демек сен жоопкерчиликсиз. Саясий, мындай салык маданиятың өсө элек. Коом кандай бөлүнөт? Мына. Коом деген маданияттууга, маданиятка бөлүнөт дегенде, мыйзамды сыйлаганга, сыйлаганга бөлүнөт. Ансыганда жоопкерчиликтүү жоопкерчиликке бөлүнөт. Ансыганда жана 450 000 киши карыздар, алар кимдер айтып берем? Эми кечирип коем, жоопкерчилиги жоктор. Жоопкерчилиги барлар 4 миллион, 5 миллион киши болушу мүмкүн. Төлөп койшот, тарс төлөйт. Алар жөнүндө кеп жок. Азыр жана жоопкерчиликтер жөнүндө сөз болуп атат. Эми ал жоопкерчиликтүү адамдар үчүн биз дагы мамлекет болгондон кийин чара көрүп, анан эмнеси жаман? Штрафы жок, пениясы жок, арест салбай, аэропорттон кыйнабай, акчасын счетунан алып коебуз. Биз ашык акчасын алган жокпуз да. Жок, аныңыздар жакшы, бирок экинчи бир маселе болду. Азыр мисалы мен бир салык кызматындагы бир жигит менен сүйлөштүм, өзүңүздөрдүн эле кызматкериңиздер. Мен айттым, ошол проблема кандай болуп атат десем, биз адатта мындай кылабыз дейт. Жанагы личный кабинетке 3 жолу кат жөнөтөбүз дейт, 2 жолу. Анан өзү негизи мындай жөнөкөй адамдар, ал салыктын жана кабинет эмне экенин ага эле ишкерлер карайт. Физическийге биз айтып атпайбыз, телефон, мен Кудай, телефонду кичинекей 3 жаштагы адам баштап пенсионерге чейин карайт. Телефон SMS келет. Урматтуу Жаран. Баланчаев Түкүнчө. Сиздин баланча карызыңыз бар, келип төлөп кетиңиз. 1 ай артынан закондо жазылуу. Месячный срок биз артынан куя алабыз. Муну жасагыла дейт. Баарын жасап чыгабыз. Бирок баягы биздин конституциялык дагы бир мыйзам бар да эми, мындай адамдардын эркиндиги, анан сиздер менен талашып тартышуу, өздөрүнүн жанагы мындай актыгын далилдөө. Бар. Бирок акчаны сиздер сынбайт этип алдыңыздар. Кайрадан аны мисалы мен эгер ак болуп чыксам,
ал жер меники эмес болуп чыга турган болсо, же болбосо машинаны мен мисалы сатып бергенмин, бирок менин атымда кандайдыр бир жолдор менен калып атат. Анан аны сиздер менден өндүрүп алдыңыздар, машинанын чыныгы кожоюну башка болуп чыгып атат. Ошондой болуп калса, эми карап тур. Кечөө аны ошол мамлекет акчаны кайтарып береби мага? Орусча передачада да айттым. Бул биз үчүн бул ЧП. Мисалы үчүн сен үчүн бул көйгөй болушу мүмкүн. Менин акчамды нормально алып кой деп. Бул салык инспекциясы үчүн бул ЧП. Бул трагедия. Бирөөнүн акчасын алып коюш биз үчүн чоң ЧП. Эгерде ошондой мен айта албайм, болбойт депчи гарантия бере албайм. Анткени бул система. Эгерде ошондой болуп кетсе, бул биз үчүн ЧП. Ал жумуштан алынат, ага выговор болот, күнөөкөрлөр изделет, служебный расследование өтөт, сен эмнеге жарандардын акчасын алып, бирок акча ошол эле минутта барып кайра түшөт. Мисалы үчүн сенден алып койду 10 000 сом, сразу барып 10 000 сом кайра түшөт, бирок сеникин алып койгон адам жөн эле чача карат. Ошондуктан биз эмне үчүн анын чачына картабыз? Система картат мен эмес. Анткени андай адамдар, шалак адамдар болбош керек депчи. Служебный расследование өтөт, карьерный росту токтойт, жумуштан алынат, ротация болуп башка жакка кетет. Анткени жазалайбыз. Анткени андай оже болбош керек. Ошондон анан тартип болот. Дагы бир маселе, эми мисалы жанагы физический лицо деп атасыз. Булар көбүнчө бир жерде мындай жалчытып иштебеген, же болбосо пенсионерлер болуп калышы мүмкүн. Анан ошол пенсионердин мисалы айталык мындай да, пенсионердин мисалы ошол жана счету бар, пенсия ала турган. Анан ал сиздерде ага карата доступ болуп атат. Анан пенсионер эми кабары жок. Бирок анын мисалы 8 000 пенсиян болсо эртең ушунчасына ун алат элем, мынчасына светтин акчасын төлөйт элем, мынчасыга дары алат элем деп отурган акчасын сиздер шып этип шыпырып койсоңуздар, анда кандай болуп калат? Шып этиппи. Мындай да кайра артка кетели. Эгерде бул мыйзам иштебесе, пенсионерди деле бар өнүктүрмөк да. Сот аткарчу эмне кылмак эле? Ал пенсионерге карабайт. Пенсионердин үйүн мүлкүн салып, эми пенсионер аэропортко учпашы мүмкүн, бирок үй мүлкүн баары арестке алып калат. Эгерде пенсионер жүрө берсе, ал кийин мүлкү балдарына өтпөй калат, арест турат. Карыз үчүн пеня жүрө берет. Айтат: "Эй, менин апамдын карызы 10 000 экен, миллион болуп кетти го." Биз айтабыз: "Пеня, батыр." Ошондуктан азыркы жол менен алып койгон бул пенсионер үчүн дагы жеңилдик болду. Алып койдуң болду. Бирок бир нова, бир адилеттүүлүк. Бул адилеттүүлүк деген бул жер каймактагандан бери адамдар законду ойлоп таба элекке чейин эле экөөбүздүн ата бабалар тиги керек болсо ушул жазуу жок, мыйзам жок кезде кантип жашап тукумулап мамлекеттер көчүп сакталып келген жанагындай адилеттүүлүк менен. Адилеттүү бололу, адилеттүү чечимдер болсун, калыс бололу деп. Мыйзам деле ошонун тегерегинде жазылат. Ансагандай адилеттүүлүктүн принцибине салып караганда, ошол пенсионерлерге деп азыр кичинекей толуктоо киргизип атабыз. Аны дагы жакында эле ошол совещаниядан талкуулап чечим кабыл алып мен буйрук бердим. Пенсионерлерге 2 000 сом прожиточный жана минимум бар да, ошого тийбегиле деген. То есть пенсионердин счетунда 2 000 болсо аны ала албайбыз. Карызы болсо да тим койгула, ал дарысы бар, андиси бар. Анан пенсионерлердин 2 000 сомуна тийбегиле. Андан ашканын баягы карыз үчүн ала бергиле. Мисалы үчүн 2500 болуп калды, 500 алып койгула. 2 000ди до конца шыпырбагыла. Анткени бул адилеттүү деген принцип болсун. Байкуш пенсионер ачка калтырбоо деген. Таптакыр эле Кудай ал может ал карточкада больницага барышы мүмкүн, бирдеке төлөйүн десе жок болсо ал эмне болот? Эми мындай турмушта почти кесилешпейт. Сен баягы теоретический нерсени айт, мындай болсо, мындай болсо, мындай. Во-первых, пенсионерлерибиздин да баары карыз жок, тыпыр. Алар бизге караганда советский тарбияны көргөн, карызым бар экен, төлөп коет. Ал бул биздин замандаштарда сааттын баары. Ал жа болушу мүмкүн. Сен баягы тиягы бияга деп айтып атпайсың. Бирок анысын дагы мало ли что. Айыл жеринде болбойт бул. Шаарда жанагы орус апалар бар, башка улутунда. Ошолор жалгыз калып пенсия болбосо, ошо тийбегиле деп койдук. Тийбегиле. Анан бирок көрдүңбү? Дұрыс. Эгерде бул мыйзам иштебесе, ал апа эмне болот эле? Пеня кете берет беле? Кете берет эле. Кээде уктуң белең бир трагедияларды. Мамлекет мунун үйүн алып коюптур, анан бара көрө жок болсо, ошолор ушинтип эле пениялар кете берген, ал өз билген эмес. Пения деген бул воздух. Воздух үчүн алып коет. Болбойт. Бул анан бир жагы болуп атат. Ошо сиздер аларын алып коюп атасыздар. Бирок банктар өздөрү түшүндүрө албай атат. Мисалы, жанагы банктар жаман көптү, биздин акчабызды бизге айтпай эле алып коюп атат дегенге окшогон да сөздөр болуп атат. Ушул жагын кантип түшүндүрсө болот сиздин оюңузча? Мен мындайда мен парламенттик школадан
өткөн киши катары айтайын да. Парламент эмне үчүн бул чоң школа? Анткени парламентте сен эл менен иштейсиң. Эл менен иштеп жүрүп элдин терисин мындай бизге өкмөт караганда парламент эмне үчүн билет? Анткени биз ошол үч жерде эле отурабыз. Алар эл кыдырып жүрүп, элдин көйгөйүн билет, анан эл аларга түз талап коет. Ой, мен сени шайлабадым белем деп. Ошондуктан мен ошо парламенттик школада жүрүп бир нерсени үйрөнгөм да. Бизде көбү элге жетиликтүү түшүндүрө албайт. Банкка барсаң ошо баланчанчы указдын түкүнчөнчү закондун 12 статьясынын 4 пунктунун 5 беренин алдына караганда шатырды окуп коет. Аны ал карапайым киши эмес өзү түшүнбөйт ал. Эмнени айттың? Билбейт. Ошондуктан элге жеткиликтүү кылып барып айтыш керек. Андай эмес, себеби То есть бул банктын өзүнүн проблемасы. Жана бир сөз бар, билесиңби? Элден айланса болот деп. Элге түшүндүрсөң, эл бүт сону түшүнөт. Эми сен мына элге жакын сенсиң мына. Жүрөсүң ошо элди эле аралапчы. Ошондуктан мына билесиң, мына боо деле маселени айтып атпайм мен сага. Мен көзүм жетет, эл түшүнөт. Айтат туура. Сот аткаруучу эгерде бул мыйзам кийирбегенде чын эле да. 1000 сом үчүн сен 2200 төлөп атасың. Учалбай мүлкүңдүн баары арестке кылып, алардын баарын кайра снимать этем деп мамайдын көрүнө түшкөн боласың. Депрессия, стресс болуп мамлекетти сөгүп атасың. Мени кыйнадыңар деп. Биз жөнөкөйлөштүрүп атабыз. Анан эч кимдин, жана айтып атпайбы, ишкмаматов анан элдикин алып, эч кимдин ашыкча ырыскысын жеген жок мамлекет. Карызың гана, карызбы? Төлө болду. Жана айтып атат го. Жанагы акыркы сапарга Тажияда карыз болсо мен төлөйүн, карыз болсо менден алла деп алдыр. Анан карыз деген бул төлөш керек. Бир жагынан сиз акыреттен дагы төлөтөт. Бир жагынан сиз туура айтып атасыз. Себеби мен мындай болду да. Мен сиздерге отчет тапшыргам. Мен ушунтсаң кичине туура айтып атасың десең, тустай эле бербей. Жок. Туура эле айтып атасыз. Себеби мен өзүм башыман өткөн да. Мен сиздерге жанагы кварталдык отчетумду төлөгөмүн. Тапшырган маалда жанагы ишкердигимден мен сиздерге карыз болдум. Мынча бир ошо 150 миңдей төлөшүм керек. Анан ошол маалда мен жанагы акчаны башка максаттарыма иштетип жүргөм. Газоболоктон акча түштү. Ооба. Жок, түшпөй калып атпайбы ошолчу? Түшкөн, бирок мен башка максаттарга иштетип жүргөм. Анан баягы салыкка деген акчам калбай калды. Анан эртең мына жактан дагы түшкөндө анан төлөп коем да дедим. Ошонун түшпөй туруп алдыбы же дагы бирдеме болду, кыскасы. Анан унутуп калыптым. Унутуп калсам бир күн баягы акча түшүптүр. Жок, түшө элек экен. Анан биз алып койтурбуз. Жок, акча түшкөн жок. Анан шотумду карасам эле минус бир нерсе деп жазылып калды да. Бул минус каяктан чыкты деп мен да өзүм түшүнбөйм. Себеби мен сиздерден андай алып коеруңуздарды билбейм да. Мындай алганда сиздер али мага түшө элек акчага баягы шотума минус деп эмени киргизип коюпсуздар. Мен ошо көбүрөөк жанагы убакыт жүрүп калган окшойм, унутуп. Анан акча түшөр менен баягы шыпырып алдыңыздар да. Анан бир жагынан баягы жаным качат экен, себеби ал баягы унутуп койгом да мен салык төлөштүм. Берген жакпайт эчиңби? Ооба. Анан жок, анын үстүнө мен унутуп койгом да, ал менин планымда жок да. Бул жактан акча түшкөн болсо мен буга иштетем деп жүргөн акчаны. Чыгым да, эми сага чыгым болду да. Чыгым болуп чыгып кетти. Анан эмнеге мындай болду экен деп анан банкка бардым. Менин акчам түштү эле, эмне жок десем анан ал жаманга кетти. Ооба. Анан кийин ал салык кызматынан ушундай болду эле деп түшүндүрүп беришти. Анан деп карызым бар экенин ошондо сезип, анан мойнума алып унчукпай калдым. Бирок экинчи жагы сиз айткандай кесепет боло турган болсо, анда мага оор болмок. Эгерде мен бардык мүлктөрүмө ошол карызым үчүн жанагы арест салынып, сот аткаруучуга берилип, анан сот аткаруучудан бул баягы аткарылды деп чечим баягы токтомдору чыгып, анан ошонун негизинде кайра барып баягыларды аресттен чыгарып жүрө турган машакат болсо, мага чындап эле ал андан 5 бетер оор болмок. Андан көрө жөн эле ошол бир аз мындай жан ачыштырган менен дароо алынды, болду, ошону менен маселе чечилип калган, бир жагы жакшы болду. Негизи жакшы экен ал. Бирок эгер жанагы баягы адамдар ушуну туура түшүнө алсак. Түшүнөт. Мен айтып атаммы, жана элден айланса болот дегени бар түшүнөт. Көрөсүң, даже мелдешели бир айдан кийин ошо вопросту көтөрөлү, эл бүт түшүнөт. Анткени эл ак караны ажыратат. То есть эч кимдикин урдаган жокпуз, эч кимдикин алган жокпуз. Бул адилеттүүлүк. Анан мындай, эң негизгиси, салык бул ыйыкпы? Макулсуңбу? Ооба. Салыкты баары төлөш керекпи? Милдет. Төлөш керек. Салык бул элди, мамлекетти, келечекте биздин кыргыз үчүн керектүү нерсеби? Институт, салык төлөш керек. Бул талашсыз. Анан салык деген бул эмне өзү? Бул биринчи кезекте маданият. Бул жоопкерчилик. Анан жанагы сен кубантып атасың. Мен салык төлөдүм деп айтам деп. Ар бир бизнесмен, ар бир адам ошо салыкты бетине кармап түшүш керек.
мен баланча салык төлөдүм. Салык деген бул ыйык нерсе. Мына мен мындай айтканда мен баланча ыйык төлөдүм, мен баланча ыйыкмын дегендей да. А төлөбөй коюу бул тескерисинче уят. Менин оюмча Уурлукка барабар болуш керек. азыр бир жагы мындай болуп атат, бир жакшы бир саясат болуп атат. Ошону мисалы бир белгилеп айтып коюш керек деп ойлойм да. Банк кече мен бирөө менен сүйлөшсөм айтат, өзү жакшы эле иш кылат экен, бирок салык төлөбөйт экен. Ал жөн эле мындай официалдуу эмес бизнес кылат. Ал ууру деп кой. Анан ал айтып атат, мен дагы мындай ишмердүүлүгүмдү чоңойтоюн дедим эле, акча таппай атам деп. Анан мен айттым, сен кредит деле ала койбойсуңбу десем, кредит алыш үчүн менин баягы расмий кирешелерим болуш керек экен, салык төлөнгөн болуш керек экен дейт. Айтып койчу. Анан мен айттым, фамилиясың экен? жок, мен айтпай турайын эми. Анан ал эми жөнөкөй эле мындай устачылык кылган эме. Анан мен айттым, сен андан көрү ошол ишиңди расмийлештирип, салыкты төлөп, декларацияңды толтуруп турсаң туруктуу. Ошонун негизинде сага банктар кредит бере башташат. Десем, ошондойбу, анда ошентип мындан ары ошол официалдуу эмеге өтөйүн деп калды. Мен ошол салыкты мен сиздерден сырткарда дават кылып жүрөм өзүчү. Мен өткөндө Ошко барганда бир жүрөгүм бир нерсеге абдан жылыды. Мен элдер менен отурганда мындай сезип турдум да атмосфераны. Бизде адамдарыбыз өзгөчө ишкерчөө абдан секирик жасаптыр, сознанияларчы. Салык кодексин, мыйзамдарды. Мен мурун парламентте жүргөндө ушул Таласка, региондорго барчыбыз. Нарынга, Көлгө, Ошко, Баткенге, Кыргызстандын баардык жерине барчыбыз. Салык боюнча мыйзамдарды элдер интерпретация кылып түшүндүрүп, статьяңар мындай экен деген. А мында Ошко барып мен абдан таң калып калдым. Жана көрдүңбү? Салыкчылардан кыйын рассуждение. Мен ошол Баткенге барсак, бир аксакалыбыз чыгып туруп, жөн эле биздин салыкчылар андай рассуждение кылбайт. Закон, статья, закон мындай дегенде жүрөгүм ушунчалык жылыды. Анткени эгерде бизнесмендерибиз ушул өзлөрүнүн укугун, мыйзамдын түшүнүү менен, мурун кандай эле? үстүртөн. Мындай, жок, мындай. Салык момчекене акселер кылып койчу. Вообще закон, покон, НДС эмес. Муну төлөй алам, жок, муну төлөй албайм. Ушу Көз чама менен. Мынча төлөп кой. Болду битти деп. Ал болбойт. Ал баягы мындай бул кандай десем, караңгылык да. Бул туура эмес. Мамлекет тарабынан да туура эмес. Давай ушунча төлөйсүң, давай төлөп кой деген бул мамлекеттин караңгылыгы. Момча эле төлөйм, мындан ашык төлөй албайм деген бул бизнесмендин караңгылыгы. Көрдүңүз, эки караңгы жолошуп алып сүйлөшүүсү. Мамлекет караңгы, тиги караңгы. Азыр болсо бүт мыйзам тилинде. Көрдүң? Мен айтып атам, сүйүндүм аябай отуруп алып. Мен дагы байкадым ошондо. Сиз отурдуңуз, жыйын болуп атат, адамдардан түшкөн суроолор ушунча укмуш, деталдуу, ушунча конкреттүү. Неме? Ар бир цифраны, ар бир процентти мыйзамды айтып атпайм. Жана бир жаш бала чыкты го. Единый налог деп туруп мен кече жыйнаштан айттым. Ошко барып келгенде балдар жаш бала мени бурчка такады деп өзүмдүкүлөрүн уруштум. Единый налог деп мактап киргиздиңер. Единый налогуңар ушул, биз менен НДСтер сүйлөшпөй атат, тендерге кача албай атабыз. Силердин мактаган баягы тиги коммунизмиңер ушул дегенде мактаган тиги единый налогуңар ушул деп. Анан биз азыр көрдүм, ошол баланын айтканынан биз азыр келип единый налог боюнча жана тендерге катыша алат дегенди кийирип атабыз. Анан крупный бизнес единийге өтсө, майдалар дагы единийге өтүп кетет. Единый деген бул абдан сонун нерсе. Түшүнүктүү болуш үчүн мындай. Единый деген эмне дей берет го? Единый деген жалпы обороттон эле кесип коесуң балды. Жалпы бурушкадан эле. Аныңыздар түшүнүктүү. Анан дагы бир нерсе, ошол сиз байкашымча Баткенге бардыңыз, анан Ошко келип, анан кеттиңиз. Эми ошол Баткен менен Оштун эли менен сүйлөшкөн учуруңузда деле көп мындай сунуштар, сындар, кемчиликтер, артыкчылыктар айтылды да. Анан көп маселе чечилбеди. Жанагы кечирип кой. Малды экспорттоолор менен кече жаңылыктан окудум го. Бүт чечтик. Да, мен ошону сурайын деп аткам. Эртең көмүрчүлөр келет саат 3-тө. Көмүрчүлөр менен жолугабыз, Баткенден бүт көмүрчүлөр келет. Көмүрчүлөрдүн көйгөйүн эртең чечебиз. Анткени эмне дебейсиң? Мен уже келери менен эле рабочий группа түздүм, айттым. 1-2 жумадан кийин көмүрчүлөр келет. Алар келгенге чейин даяр тургула деп уже бүгүн сурадым. Эртең менен көмүрчүлөр келет, эртең саат 3-тө жолугам. Даярсыңарбы? Стачы менен уят болбойлу деп. Эртең көмүрчүлөр менен биздин мындай Кыргызстандын келечеги үчүн дегендей футболубуз, боксубуз болот. Биз аларга айтабыз, алар бизге айтат.
анан мындай Аргументтердин ортодон согушу. чындык жаралат дагы, анан эң адилеттүү калыс чечимдерден чыгарабыз буюрса. Ал биз үчүн да пайда болот, көмүрчүлөр үчүн да пайда. Да, мен ошол суроону берейин деп аткам. Азыр мисалы ошол маалда элден сындар айтылып атты, сунуштар айтылып атты. Сиз жазып алып аттыңыз, тапшырма берип аттыңыз, муну жазып алгыла, эске алгыла, өзгөртөбүз деп. Протокол жүргүздүк. Да. И ошол нерсе аткарылып атабы, канчасы аткарылды деп сурайын деп аткам да ошол. Көмүрчүлөр эң чоң көйгөй баткен. Эртең Кудайым буйруса чечим чыгарат. Малдын экспортерлору бүт ошолор 70 миллион, 100 миллион, 150 миллион мойнос кылып койдуңар. Бирөө айтты го, мен андай акчаны көрө элекмин дебеди. Мына аларды азыр ылдый кылып түшүрүп кол чабышты. Залда кол чаап баталарын берип кетишти. Мына элди ойлодуңар деп. Аны ошол жерден деле болду. Замдарым айтып атпайбы? Болбойт деп. Мен айттым, эмнеге болбойт? Болот деп туруп анан алар 10% деген мен 5ке түшүрүп законду кирдик азыр. Сиз ушу салык кызматына келе атканыңызда адамдарда мындай Дагы мына азыр кечирип кой. Строительдер боюнча жана Ошко барганда эмнени деп атпайбы? Строительдер боюнча жана единый налог боюнча маселелер чечилди, чечилип атат. Өзү сиз салык кызматына дайындалыптыр деген кабар чыкканда мындай сөз болду да, бул киши салыкчы эмес го дегенчи. Бул киши юрист, бул киши депутат, саясатчы, кантип салыкчы болот дегенде кээ бирлер айтышты. Тескерисинче салыкчынын салык кызматына саясатчынын келгени саясий чечимдерди кабыл алганга жарамдуу болгону жакшы болду деп, жакшы болот деп күтүштү. Менин оюмча ошолор айткандай нерсе акталып атат. Бирок азыр мындай да, эми сиз бул кызматта төөлүк эмессиз дегендей. Анан Биз бул жашоодо төөлүк эмеспиз. Анан эгерде мисалы сиз азыр кызматтан, мисалы сиздин ордуңузга башка бирөө келген болсо, сиз го азыр саясий чечимдер менен алып кетип атасыз. Баягы, бирок бул баягы институт да машина катары иштеп кете берет да. Ушул жагы кандай болот? Ушул мүмкүн болушунча оңдоп бир секрет айтайынбы? Системаны биз түзүп коюп атыкпы, Муну эч ким жокко чыгара албайт. Жакшы кылышы мүмкүн, жаман кыла албайт. Анткени жаман кылганга эл силер жол бербейсиңер. Мисалы үчүн мен жеңилдиктердин баарын орноттумбу, допустим, жакшы нерселер. Муну бирөө келип эле кайра бая десе, аны эл жол бербейт, бизнесмен жол бербейт, силер жол бербейсиң, коомчулук жол бербейт, парламент жол бербейт, президент жол бербейт. Айтат, биз жеңилдикти берсек, президенттин доктринасы ушундай айтат, мен жеңилдик берсем деп тигин урушат кайра. Сен кайра келип турба, салыгымды планлашам деп кайра моюн толгойсуң. То есть ошондуктан мен да баягы саясатты ошондой кылдым, жеңилдикти максимум берип таштайлы, чтобы эч ким муну буза албады. Жеңилдикти бериш болот, бирок көтөрүш кыйын. Анан мисалы үчүн салыкты, мына Казакстанда НДС 16% деген эмне болду? Жөн эле бир астын үстүн болуп кетесиз. 16% көтөрөбүз. 20 деди биринчи. 20 дегенде эл жөн эле дуу. Казакстанга барса элдин баары чек урбай калды. Анан азыр 16га түшүп ито мына олку солку эле ызы болуп атат. Россияда НДС ошондуктан бизнести мындай бураган мыйзамдар өтпөйт. Эл да кабыл албайт. Ошондуктан бул системаны оңдошу мүмкүн, мындан да жеңил кылып. Бирок мындан оор кыла албайт. Андай болсо го жакшы болот. Анан дагы кылышы мүмкүн, кылса анда өзүнө эле шору эл колоп чыгат. Айтат, колоп чыгат деген андай арыз жазат, немеден согот. Колоп чыгат десе обязательно эле келип эле таяк көтөрүп. Колоп чыгат деген бул арызданат, массалык баягы коомчулукта пикир жаралат. Негатив көбөйүп. Анан ал деле адам да, анын дагы немеси чыдабай кетет, мындай иштей албай калдым деп. Туруштук бериш кыйын. Туура, анан азыр дагы бир суроо калып кетиптир. Эстеп атам. Мына куруучулар боюнча өзүңүз айткан. Азыр куруучуларда мындай маселе болуп атыптыр. Мисалы куруучу үйлөрдү курат, сата алышынча сатат, анын жарымын нак акчага сатат, жарымын жанагы долевой кылып сатат дегендей үлүшчүлөр. Анан ошондо дагы сатылбай калган батирлер болот. Мисалы 10 батир, 5 батир дегендей. Анан ошолорду азыр айрым бухгалтерлар айтып атат, ошол сатылбай калган куруучу компаниянын балансында турган батирлерге коммерциялык помещение дегендей тариф менен акча алып коюп атат. Ал туура эмес. Коммерциялык помещенияга отдельный жана НДС төлөйт. Коммерциялык эмес жилой фондго НДС төлөбөйт. Сатыла элек нерсе. Анан азыркы өзгөрүү кирген 1-январдан баштап квартирага сен предварительно сатып атпайсыңбы? Акча түшкөндөн баштап сразу салык төлөйт. Амурмитип жүрө берчү. Жок, бул мүлк салыгы жөнүндө болот. Мүлк катары алардын балансында турат да. Тек паспорт чыккан, то есть вот болуп калган. Бирок ал колдонула элек, эч кимге сатыла элек. Ал алардын балансында гана турат. Ошого мүлк салыгы төлөнүш керекпи, кереги жокпу? Жок.
Мүлк салыгы жалпы, мүлк салыгы ар бир квартирага төлөнбөйт да. ооба. Ар бир ээси өзү төлөйт квартирасына. А строительный компания как квартира катары эле мүлк салыгын төлөйт. Эмнеге төлөбөйт? Болгону жана тарифин айтып атам. Коммерческий помещенияныкы эмес, жилой фонддун мүлк салыгын төлөйт. Төлөш керек, ал салык. Салык бирок ал вот болду, техпаспорт Вот алынды. болду. Анын мүлкү да. Анын мүлкү бирок ал Төлөш керек. сат элек. Жок, ал саткан ал башка салык. Ал прибыль, НДС. А мүлк салыгын как ал сенин мүлкүң да, сенин активиң да. Вот болуп калгандан кийин актив болуп эсептелип актив болот, болгон тарифи коммерческий эмес, жилойдон төлөш. А кандай төлөбөйсүң? Ал сенин мүлкүң да. Мына мүлкүң төлөшүң керек. Ал өмүр бою мүлк кылып жүрө бериши мүмкүн да. Арендага берип антип. Сатпайт, Анан биз эмне десе, жок биз деп коебу. Жок, төлөш керек. Ошондуктан сен кээде мындай боксерский перчаткаңды тиякты да каратып мынтип коюп тур, макул. Эй, төлөгүлө деп. Туура эле. Так, анда сизге рахмат, чоң. Мен дээрлик бардык эле суроолорума жооп алгандай болдум. Өзү негизи мындай экен. Мен сизге теориясын айтып бергендей болбойн, элге айтып атам. Өзү бизде салык маданияты жанагы бизде элде калыптана элек экен да. Көрсө, мисалы, бизде эмне болду? Жанагы илгери байманаттардын доорунда жашадык, жанагы феодалдык деп коелу. Анан ал кезде жанагы бир эменин кандай десек, бир манап бир букаранын бир эчкисин алып кетсе, ошону жана акындарыбыз, төкмөлөрүбүз баягы беш каман деп ырды чыгарып, аябай эле мындай ит кылган экен да. Анан ошодон эме болушканбы, мындай алганда, ошол биздеги ошол заманда жанагы ошол байлардын доорунда, хандардын доорунда дейли, салык системасы калыптанган эмес экен да. Эл салык төлөп көнбөптүр. Салыкчылар келатканда балким жайлоого кетип калышат, тоого. Анан кайра кыш келгенде ылдыйга түшөт, бирок ал кезде мисалы кокондон келип салык доолап жалчытпайт алар. Ошентип баягы салык маданияты анда калыптанбаптыр. Кийин эми СССР келди, СССР келгенде дагы алар салыкты адамдардын өздөрүнөн албастан бухгалтериядан, кассадан эле снимать этип койчу экен. А элге чөнтөгүнөн баягы кассадан берилген акча чөнтөгүнө түшкөндөн кийин ал бардыгы менин акчам деп ойлоп, анда дагы салык маданияты калыптанбаптыр. Андан кийин Акаевдин доорунда гана кирди окшойт салык деген эме. Мындай Акаевдин ал постсоветтик мамлекеттин баары эле кепибиз бирдей эле. А жерде мындай, мен айтып берейинби? Ошо салык маданиятыбызды калыптандыра турган бир тарыхый институт, тарыхый окуя болгон эмес экен дейм да бизге. Эми келдиби? Ошодон улам бизде салык маданияты жок. Салык маданияты мындай. Салык маданияты деген сразу келбейт. Салык маданияты бул өзү базар экономикасынын капиталисттик мамлекеттин либералдык эркин экономикалык бир саясий экономикалык форматтын инструменти салык. Мисалы үчүн СССРде салык менен эч кимдин иши жок, анткени бүт ортодо чарба өзүнүкүн өзү бакчы. Азыр мамлекетти салык багат. Салык багат деген бул ошол эркин экономикалык модель, капитализм, либералдык жанагындай рыночный отношения деген салык ошол капитализм менен чогуу кирет. Мына бизде бизнес өсүп атат. Демек салык маданияты деле өспөй койгон жок. Мен айтып атам, ошко барып таң калып келдим деп. Салык маданияты дагы өсүп атат. Анан салык деген бизде сөз өзү мындай дискредитация болгондой сезилет кээде. Мына рекет салык салат. Салык бул күчкө тартып алып алуу дегенди түшүнөбүз, ассоциация. Салык деген сөз, салык салды, салык деген бул деген мындай фитир да, бул деген мындай өзүңдүн үлүшүңдү болгон бир адал милдет да. Зекет, үшүр деген сыяктуу. Ошол сыяктуу бир салыгын деген сыяктуу да. Анан ошо салык, мисалы үчүн бизде бюрократия деген сөздү жамандайбыз. Бюрократ дейсиңер, бюрократ, кагазды карап эле отурабыз. Бирок бюрократиясы жок мамлекет болбойт, ашмантай болуп. Мисалы үчүн биз светофорду сөккөндөй да. Ушул светофор акмак экен деп, светофорсуз кантип жол эрежеси бузулат. Ашмалтай болбойсуз светофор. Ансыгандай бюрократия бул закон, документ оборот бул керекпи? Бирок биз муну тамтыгын чыгардык. Бюрократ десе көбүр адамдар бар. Бюрократ бул жаман сөз деп. Ооба. Амбиция дегенде жаман сөз. Амбиция бул жакшы нерсе, бул дымак, спортсмендер чемпион болом дейт. Амбиция. Эми бул темадан чыгарайт кеттик, конечно. Анан салыктагы көп ошол сөз жакпай жүрөт мага. Салык. Кантейин дейсиң? Билбейм, мен баягы Шакиевчесинен антибел, минтибелден болбойт, андан өзгөрбөйт.
Салык деген сөздү биз бара жакшы сөз экен. Салык деген бул мамлекетибиздин салым экен. Салыкты салым деп түшүнсөк да, салым төлөйлү. Может, салыкты салым кылып коелу. Салым салабыз, салым төлөйлү. Салым деген сөз кулакка да жакшы угулат. Салымым менин салымым болсун. Менин адиям деген сыяктуу. Менин милдетим болсун деген. Салыгым дегенде бул салык төлөтүү. Сен эмне мага салык саласың? Салыкчы дегендей жаман да. Ошондуктан жанагы ЭТТ бар эмеспи баягы 1 жыл мурун. Салыкчылар айтканда мага келип, форма кийгенден уялып калдык да. Элдер мындай бизди көргөндө жөн эле бир жалаңкычты көргөндөй болуп атат да. Анысыкандай ошол жанагы сөзүңө улай салык маданияты кантип өнүгөт? Салык маданияты салык органы жабык болбош керек. Мурун билесиңби, салык органынын жетекчиси ким, салык эмне кылат, билбегендер болчу дейм. Салык саясаты каякта? Салык бул эл менен түп-түз байланышып турган, күнү түнү связьда турган, жумасына бир жолу ушинтип пресс-конференция берип, салык жөнүндө пропаганда элдин кулагына куюп турган бир ачык айрын орган болуш керек. Ал бир жагы, экинчи жагынан мисалы сиздер адамдардан Көп адам көрсө эле айтат, салык керек экен, салык керек экен, салык туура экен. Салыкка болгон жек көрүү болбош керек да. Бирок салыкты алгандан кийин ошого жараша баягы подотчетный издеп коет го элге, мисалы мынау ишти кылып атабыз, мынау ишти кылып атабыз, мынау салыкка мындай кылып атабыз деген сыяктуу баягы иштердин эффективдүүлүгү дагы көтөрүлсө, мындай ишеним көбөйт эле деген. Биз салыкты Минфинге беребиз. Акчаны ким бөлүштүрөт? Акчаны эл өзү бөлүштүрөт. Биз бөлүштүрбөйбүз. Кээ бирлер айткан, силер салыкты алып алып, анан кана менин акчам. Биз салыкты жөн эле чогулуп администрировать, чогулуп туруп эле мүжөктөргө образно айтып атам. Ал счетко кетет, колубузга да тийет. Алып барып Минфинге кетти. Минфинден бюджетти парламент бөлүштүрөт. Парламент деген бул ким? Мына айтчы, парламент ким? Парламент бул эл. Демек, акчаны ортого түшкөн казынанын акчасы. Биз чогултуп беребиз, салыкчылар. Акчага казынага түштү. Эми ошол казынага түшкөн акчаны эл өзү бөлүштүрөт. Эл ойлобуз, мен качан бөлүштүрмүн эле деп. Жал жана шайлоодон парламенттен бирөөнү шайлап аттып эле, депутатты. Сен бар депутат бол 5 жыл деп. Ошондо алага ошол мандатты берген. Менин атыман барып мен салыгымды түшкөн казынага түшкөн акчаны бөлүштүрөсүң, адилеттүү бөлүштүрөсүң. Жолго, больницага, пенсияга, спортко, билимге, илимге, мамлекеттик армия баарын кармап турган, Кыргызстаныбызды гүлдөтө турган бюджетти бөл. О, мен Аллаху акбар деп туруп ошого депутатты бердик. А көп айтпады. Салыкты түшкөн казынаны ким бөлүштүрөт? Бюджетти. Эл бөлүштүрөт десек, өткөндө мен айылман айтат, менден сурап койдуңар деп. Эй, сен депутатты шайладың белең парламентке? Мен классташым. Айттым, сен депутат шайладың белең? Шайлагам. Ошондо сен ага эмне деген укук бердиң? Менин атыма сүйлө деп бердиң. Менин атыма мамлекеттин кызыкчылыгын колдо деп бердиң. Менин атыман түшкөн салыктарды мамлекетти башкарат да. Мамлекеттик бийлик ошончо сага айлык, мандат, бийлик, машина баарын берди, значок кыпкызыл болгон. Анан жанагы салыкчылар чогулткан бюджеттеги акчаны бөлүштүр дагы, ошону контролдо кайра. Акча кеттиби Кадамжайдын жолуна? Суу Самырга кеттиби? Токтогулга кетти, Таластын аэропортуна акча кетти, ошону контролдо. О, мен деп 5 жыл шайлайт. 5 жылдан кийин сен былжырак экенсиң да башка бирөөсүн шайлайт. Дастан Далабаевичте болгон жакшы неме болсо дагы шайлайт. Мына эреже алтын. Жанагы мен акча төлөдүм, анан салыкчылар көрбөйбүз, аны алып эле счетко түшөт. Болду. Биз болгону чогултмай. Өзүңүз айткандай жанагы салыктар көбүрөөк түшүш үчүн бир жагы ишкерлерге дагы эркиндикти, шарттарды дагы бериш керек болуп атпайбы? Анан сиз баягы күнү жакшы нерсени айттыңыз. Биз жанагы ишкерлерибизди коргошубуз керек, аларга бай иштегенге шартты түзүшүбүз керек деп, то есть уйлардын семиришине, сүт топтошуна шартты түзүшүбүз керек деп. Анан ошондогу сөздөрүңүз, ошондогу принциптер жанагы жеке менчиктин кол тийбестиги жана башкалар жөнүндө айттыңыз да. Эми ал фундаменталдык нерселерди айттыңыз. Ал базовый нерсе. Ооба. Анан бирок ошол нерсени буга чейин көбүбүз айта алчу эмеспиз. Айрыкча саясатчылар айта алган эмес. Камалып кетмек. Ооба. Ушул нерсе азыр сиз менен мындай президент менен, президенттик администрация менен макулдашылган позиция болдубу? Демек саясат ошондой салык төлөөчүлөрдү, баягы мүлктөрдү, мындай мүлктөрдүн азиз экенин, алардын кол тийгис экенин, мындай кандай десем, азыркы мындай бийлик ошону тааныдыбы? Себеби буга чейин андай болбой атты да.
ачыгын айтканда. Ар ким өз ишин кылыш керек дегенде мен парламентте жүргөндө билесиң, оппозицияда жүрчүмүн. Оппозицияда жүргөндө сени камап коюп, ыдырыс эмне камайсыңар деп билесиңби, жаңдал чыгаргам. Бул деген сөз жок, ал мен баягы сен мындай, сен мени эметкен жокмун, сөз эркиндиги үчүн болгондо мен сени таанычы деле эмесмин. Анда көрө элек болчумун. Ыдырыс деген бир баланы камап коюптур. Эмнеге камап коюптур дегенде, Сооронбай Шарипов сымбатты койсо камап коюптур дегенде мен ошондо тааныбайм сени. Жок, Жалил Атамбаевди камаган эмес, Жалил Атамбаев боюнча бирдеке болуп иши кылып, ошондо болупту. Анан кийин парламенттен чыгып алып бир айтканда ушуну камап не кыласыңар, сөз эркиндигин не деп ушундай болгондо, ал ошондо ал менин эл батасын берип жөнөткөн менин вазыйпам эле. Азыр мен мамлекетке как солдат катары кызмат кылып атам. Мисалы үчүн парламент аткаруу бийлиги экөө ашмалдай болуп кетет анда. Ар ким өзүнүн ишин аткарыш керек. Азыр мен аткаруу бийлигинин өкүлү катары мен президентибиздин саясатынан тышкары нерсени айтпайм. Мисалы үчүн сен айтып атпайсыңбы? Жанагы либералдуулук, бизнеске тийбегиле деген сөз президенттин позициясы же кимдин? Бул президенттин позициясы. Президенттин позициясы болуп, президентибиздин 5 указы чыкты. 5 указын тең карап көр. Бүт баарында ушул философия жатат. Жеңилдик, кол тийбестик, жеңилдик. Коргоо. Анан бизнеске тийбегиле, бизнесмендерди камабагыла. Бизде мурун ГКМнын балдары бул жерде ОДР деп кирип ашкан, 6 жете эле. Эми ал баягы айтпай турган жери эле чыгып кетти эле дегенде президентибиз каршы чыгып отуруп алар тазалаган. Жоготкула, ГКМнын балдары болбосун мамлекеттик органдарда деп. Мен эми баягы президенттен азыр интервью ала турган мүмкүнчүлүгүм жок да, анан ошон үчүн баягы президенттин позициясыбы бул деп жок дегенде сизден сурап калайын деп аткам. Жок, позициясы, конечно. Эми мына президенттин позициясы указдарды кара, мыйзамдарды кара, риторикасын кара. Бизнесмендерди кол тийгиз мындай бир өзүнчө бир кандай десем, мына бир маселе. Жеңил жана кичинекей бизнес, чакан бизнес. Үй бүлөгө эле салыштыралычы. Чоңоюп калган аскерден келген баласына өз оокатын өзү кылып деп коет, кичинекей балага жетелеп, садик алып барып, үйшүп калса неметти багабыз го. Анысы кандай кичи жана чакан ишкер деген ошол. Мамлекет камкордук кылышка кичинекей баласын баккандай. Чоң бизнес оокатын кылып кетет. Ошо кичинекейлер, ошолорго жеңилдик берип, ошолордун кредитин азыраак пайыз кылып, аларды түрмөгө камабай, ашөпкө чаппай, жана антип эптеп, өзүң баягы уй деп атпайсың, семиртип, чоңойтуп, чочойтуп алып туруп, анан эми баатыр чоңойдуң эми. Эми салыкты төлө деп анан акырын камчы менен чап, мындай төлөбөйсө штрафты салып, анча-мынча салыгын бурап, мындай мамлекет. Мына ошол адилеттүү. Кичинекей чакан бизнеске үйдөгү кичинекей баладай мамиле кылыш керек. Ушу бутуна туруп кетсе экен, ушу артка кетип калбаса экен, таштап мигрант болуп кетпесе экен, уш жерде эптеп септеп. Мен дайыма айтам, ошолордун эптеп септеп оокат кылганда сүйүнбөйсүңөр деп. Мисалы үчүн жакында мына неме башталат. Малина, ягода, жер жемиш саткан. Аны ким кылат? Аны олигарх чоң байлар кылбайт. Аны карапайым эл кылат. Малина өстүрөт, тил өстүрөт. Эми ошолордун заготовительдери бул деп берип өткөн мыйзам токуп бериштир. Тил дедим. Ошолордун түшкөн акчасы канча бюджетке? Мындай экен. Эми ушул үчүн миңдеген адамдарды кыйнайсыңарбы? Жайына койбойсуңарбы? Анан процентти 0,5 кылып азыр заготовительдерге бекитип берип атабыз. Анан алар чогултат. Ошолор кыйын болсоң барып чогултуп көр ошолорду. Алар дыйкандардын заготовительдер дыйкандардын көйгөйүн чечип атпайбы? Бир адам 1 килограмм малинаны алып барып сатпайсың да. Заготовительге барасың, заготовитель ящикке салат, анан алып барат, бирөө менен сүйлөшөт, чек арадан өтөт салат. Биз кандай ошолор бурайлы мындай. Эми баягы мындай бир кыйыныраак закон экен да. Заготовительдерди кыйнаганда ал кимди кыйнайт? Айтчы, кимди кыйнайт? Дыйканды барып кыйнайт. Ооба. Дыйкандын баасын арзан алат. Ооба. Же болбосо серыйга кетет, көмүскөгө кетет, контрабанда өтөт. Ошондуктан 0,5 арзан кылып койгула, баарын чогултуп айтабыз, баатырлар. Болду, агаргыла деген сөз таза иштегиле деген сөз. Деп ошондой баягы немени айтып атам. Дыйкандарыбызга, жакында заготовительдерибизге, мал саткандарга айтор жанагы карапайым эптеп оокатын кылып эмес, эптеп эмес, Кудайга шүгүр. Жакшы болсо ошолор эл өзүн бакканга жөн эле кол чаап сүйүнүп бетинен өбүш керек ошол. Алардын сайлыгына көп көз артпай. Жок дегенде. Анан алар сен айткандай издебенис болуп мамлекеттен. Сен айткандай семирип, күчкө толуп, сүтү көбөйүп мындай 22 чакадан бергенден анан кийин эми 3 литрин деп анан сүттү алып койсоң болот. Каймагы менен кошуп туруп. Да. Рахмат. Болду.
Рахмат силерге. Так, түшүнүктүү эле болду окшойт менин оюмча эми. Билбейм, иши кылып жүрөктөгү нерсени айттык. Макул, рахмат жан.